Мына ошентип биз жолуктук реалити долбоору сүйүүсүн жана ошондой эле бактысын курам деп келген бойдоктордон турган биздин реалити гана сонун көрүнүштөрдү көрсөткөн долбоор. Айта кетчү нерсе, сүйүү дейт, бул бирөөнүн бактысынан дейт, өзүңдүн бактыңды табуу дагы болуп эсептелинет экен да. Караңыздар, эгерде адам ал бактысыз болсо, эч качан ал сүйөт элем, үйлөнөт элем деп коюп, бирок ошого өзүнүн каалоосу жок болсо, ал башка бирөөнү кантип бактылуу кыла алат? Эң биринчи ирет биз өзүбүз бакытты сезишибиз керек экен, сүйгөндү билишибиз керек экен. Андыктан бүгүн ошол тема тууралуу бардыгыбыздан да сүйлөшөбүз. Биз баштадык. Анда ордубуздан ордундарды баягы табалык, отуралык дегиче эле өзүм барып отуруп калайын. Себеби бул столдун үстүндө апамдын чайы менен бүгүнкү көрсөтүүбүз кайрадан эле башталганы турат. Кениядан колго чогултулган сонун чайлардын мынакей топтому дал ушул кичинекей кутучанын ичинде апамдын чайы деген Кыргызстанда бүгүнкү күндө бардык дүкөндөрдүн текчелеринде сатылып атат. Биз болсо дароо эле азыр ысык кайнаган сууга демдеп, акырындан чайды куюп алалык астыбызга. Себеп дегенде биздин көрсөтүүбүз дагы кечки маал чыккандыктан көбүнчөсү ушундай чай үстүндө отуруп алып көрүшөт экен. Кимдир бирөөлөр YouTube биздин расмий каналдарыбыздан ушул көрсөтүүнү көрүп атса, бирөө балким азыр тигип атат, көбүнчө тигүүчүлөр бизди көрөт, бирөө балким машина оңдоп атат, балким бирөө тамак жасап атат, же бирөө жөн гана соода сатык жасап, акырындан кардарлар келгиче бизди көрүп, биз менен кошо сонун күн өткөрүп жашап атат туура. Ошондуктан бирок дайым жакшы маанай менен ушул чайды ичип турганды унутпаңыздар. Ошондой ар бир апамдын чайынын даамында өзгөчө сонун көз ирмемдерди, сонун элестерди, жакындарыбызды эсете тургандай даам дагы бар. Анда эмесе кандайсыңар, амансыңарбы, кандайсыздар? Кээде биз көрсөтүүдө канат экөөбүз мына ушинтип сен деп дагы кайрылабыз катышуучуларга, кээде сиз деп кайрылабыз. Эми тааныбаган адамга көбүнчө сиз деп кайрыласың да. Анткени мындай ортодогу чекти баягы өтө элексиң дегенде. Бирок биринчи сезондон бери чогуу жүргөн катышуучулар менен биз сенге өтүп калганбыз. Биз аларды сиз деп эле кээде сен дегендей. Ошондуктан бүгүн чечишип албайлыкпы? Алып баруучулар силерге сиз деп кайрылсынбы же сен деп кайрылсынбы? Кармелита, сиз айттыңызбы? Макул. Сиз деп кайрылалык, анда чечилди. Бир гана Кармелитанын гана бүгүн ушундай чечкиндүү, жакшы сунушу мага да жакты. Дайым ушундай сый урмат болсун. Ошол сый урматты биз сөздө гана коюп, баягы сөздө гана колдонбостон, жашоодо дагы ошол нерсени колдонуп, урушуп атканда да кыздар сиз деп, же мырзалар сиз деп, кыздарга дайым кайрылыңыздар анда, Эми биз ушул Уланыч беке сиз деп кайрылып атасыз да, туурабы Кармелита? Анан биринчилерден болуп эле ушул жашнакай биздин креслобузга Кармелита менен Уланыч бекти чакырабыз. Анткени бүгүн биздин көрсөтүүбүздө көптөгөн сонун жаңылыктар бар. Ал жаңылыктар бул эки төгөйгө тиешелүүбү же тиешелүү эмеспи? Аны мен азыр ушул көрсөтүүдө айтып берем. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Анжелика айым, саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бизде таанышуу болду, чайга чыктык. Негизи эле адам баласында бактылуу жашоо жок. Бактылуу көз ирмемдер, бактылуу мүнөттөр гана бар. Ошо ар бир мүнөтүбүздү бактылуулукка айлантып кетиш ар бирибиздин колубузда да. Кармелита экөөбүздүн таанышуудагы бактылуу бир көз ирмемдерге, мүнөттөргө күбө болуп коюшуңуздарды өтүнөм да. Уланычбек, ошондо видео бар экен да, келиңиздер, видеого көңүл буралы.
Бул видеону Кармелитада көрбөйт болчу. Баарыңарга сюрприз болду. Биз атайлап видео тарткан жокпуз. Кармелитанын тапкан кафесинен случайно отурган стористерден айылда сүйлөшүп аткандагы WhatsApp'та видео звонокду көрдүңөр, ошактагы запись экрандардан атайын жасалган видео. Эми атайлап мобилограф жалдап, атайлап видео жасасак, ал башкача болмок да. Эмнеге андай кылган жоксуз? Биринчиден убакыт. Мен айылда проблемалар болуп калды. Кармелита жакшы билет. Анан жумушумга байланыштуу, анан эртерээк убакытта алып келенге аракет кылдым, бирок Кармелита бошобой калды да. Кармелитанын жумушунда көйгөйлөр, семейный үй бүлөсүндө көйгөйлөр болуп калды. Анан убакыт бир аз тартыш болуп калды экөөбүздүн кезигишүүбүзгө, видео тартышыбызга. Мен кызыл гүл жактырам деп Кармелита айтты эле, бирок студиядан берген гүл менен эле уланган окшойт видео, Кызыл гүл бергенге жетишпей калдыңызбы? Гүл бергенге жетишпей калдым, бирок студияга ала келгем да. Жакшы, анда Уланычбектин гүлүн жөнөтүп коюңуздар. Биздин катышуучуларыбыз, негизи эле талапкерлер дагы биз жолуктук реалити долбоорунун мына ушундай көрүнүштөрүн жаттап, түшүнүп деле калды болуш керек. Кыз кишиге дайым гүл десте арнап, айымзатка жакшы мамиле жасап, сый урмат менен гана ар бир достук, андан соң сүйүү мамиле уланат. Гүл дейт, бул чындыгында көпчүлүккө мындай маанисиз нерсе болуп көрүнүп же сезилгени менен, бирок көптөгөн маселелерди чечип коюучу абдан керектүү нерсе. Мынакей кызыл розалар бүгүн келген экен, Кармелита. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы. Мандайыңыз жакшыбы? Жакшы. Рахмат. Гүлүңүзгө чоң рахмат. Сиз ойлоруңузду так түз эле мындай айтчыңыз эле, Айтор Уланычбек менен кандай болчудай, болбочудай? Эмне болду? Уланычбек байке менен сүйлөшкөнбүз бул темада. Баягы эфирде деле айтып отурдум го, байкем катары эле көрөт экенмин. Андан көбүрөөк элестете албай жатам депчи. Ошол эле оюмда калдым мен. Кармелитага чалдым, жаздым, кезигели, бир күн кечке күттүм, анан мен убактысын карап аттым да. Киного барып келели дедим, площадка чыгып велосипед тебели дедим, каяка десең ошакка баралы, макул дедим, бирок Кармелита жумуш болуп атат, тиги болуп атат деди. Анан мен түшүндүм да. Анын баары шылтоо, бирок Кармелитада байкеден ашык ары карай сезим болбой атат. Же аны да мен ача албай атамбы? Анан Кармелита менен WhatsApp'тан кечинде жанышканда ошо айтты өзү. Мен такыр элестете албай атам. Жигитим катары да көрө албай атам, келечек жолдошум катары да сизди көрө албай атам деп. Анан мен сөздү токтотуп эле кезиккенде сүйлөшөбүз дегем. Кезигип дагы эфирге келатканда кезигип да сүйлөштүк. Макул дедим. Кармелитанын оюн сыйлайм. Байкеси эле катары калам. Ошондо Кармелитага биз талапкерлерди, жана Уланычбекке талапкерлерди күтөт экенбиз да, Уланычбек, Кармелита өзүңөр жооп берип койгула. Ооба, мен Уланычбек байкеге бактылуулук каалайм, бактылуу болуңуз. Анан талапкер күтөбүз го экөөбүздөн эле. Таанышыбыз токтойт. Мен турган жер Акунбаева Баха көчөсү. Сиз билесизби? Ушул жерде турган Азияда экинчи этажда Мир одежда дүкөнү бар. Жүрүңүздөр. Элестетиңиз, Мир одежданын ичи 2000 квадрат метрди түзөт. Мындай магазин бир гана ушул жерде. Жана эң жакшысы кийимдер 275 сомдон башталат. Мырзалар, айымдар, сиздер үчүн кийимдердин бардык түрү бар. Детский игрушканын түрлөрү. Анан дагы бул жер бут кийимдердин дүйнөсү. Мужской бут кийим, женский, детский, чоң ата, чоң апаныкы, кичинекей баланыкы, наристеники, кыскасы бардыгын табасыздар.
Мир одежданы кыргызча которгондо кийимдер дүйнөсү болуп аталат. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер үчүн кийимдер дүйнөсү ушул жакта иштеп жатат. Келиңиздер дагы каалаган кийимдер, каалаган товарларыңыздарды алыңыздар. Мир одежда сиздер үчүн кызматта. Катчуучулардан дагы сурабасак болбойт, анткени Уланычбек баары бир мындай сезимдерине үмүт кылып тургандай сезип жатат. Мага Уланычбек баары бир Кармелитаны жактырат. Бирок Кармелитада сезим ойгонгон жок окшойт. Гулиза, кандайсыз? Кандайсыз? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Экзамендерди жакшы бүтүрүп алдыңызбы? Ооба, бүтүрүп алдым буюрса. Менин оюмча, мен ошо эфирде көрдүм, акыркы эфирде көргөндө Кармелита менен негизи Уланыч байке вообще мындай келишпегендей болчу да. Анан эмнеге макул деп койду десе, менин оюмча бул Уланыч байке мен кетем деп айтты го. Ошондон кетип калбасын эфирден деп эле бир жолугушууга чыгып келейин деп чыгып келген окшойт, аяпчы. Эми жөн эфирден кетип калбасын дегендей. Кубанычбек, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Уланычбек жакшы аракет кылды. Уланычбектин бирок жүрөгүндө Кармелита бар, аябай чоң Кармелита турат. Анан буга чейин да баягы сүйлөшүп эметтик. Кармелитаны унута албайт да Уланычбек. Бирок Кармелита эмнеге мындай эмең жок болот көңүлүң конкретно? Эмнеси жакпай атат? Сиздей болуп отурайм мен да, көңүлүм жок токтойт деп. Негизи эле болот го ушундай, бардык жери жакшы. Мага Уланычбек байкенин көңүл бөлгөндөрү, жазгандары, чалгандары, Мамилеси жакшы. Мамилеси жакшы, ооба, аракет кылат жакшы эле. Бирок эме деп коет го, өзүңдүн келечекте жолдошуң катары көрө албасаң, анда бирөөнүн жолдошун жаныңа кармаба деп коет. Ошол үчүн мен алыска убакытты өткөзүп созбой токтотуп коюуну туура көрдүм мен. Демек сүйүү сезимдери ойгонбочудай сизде, мындай мырза катары, жигитиңиз катары, байке катары, дос катары жакшы. Байке катары, ооба, байке катары жагат мага, өлө жакшы байке да. Уланычбек байке деп сүйлөшсөм болот анан. Уланычбекке кандай талапкерлер келиш керек сиздин оюңузча? Мындай карындашы катары айта кетсеңиз. Уланычбек байкеге кандай талапкер келиш керек? Эркек кыздар келиш керекпи деп ойлоп атам мен. Не десе да макул болуп, Уланычбек байке деп унтип турган кыздар келиш керекпи депчи, мен айта албайм. Бирок Уланычбек айтты, мен Уланычбек менен сүйлөшүп калдым. Баары бир сезон бүтөбү эмне болот, бирок мен Кармелитага аракетимди кыла берем. Кармелита баары бир мен ошо эметкенге, өзүмдүн эмемди келечектеги жубайы катары көрөт экен да. Анан эми ушундай чечим чыгарып атыптыр эми Кармелитанан. Уланычбек бирок аракет кылам деди. Ошол баягы Уланычбек менен Кармелита чай ичкени кеткенде мен айтканмын да, өкүнө тең талапкерлер келген, бирок туура эмес болуп калбасын деп бир мындай шанс Уланычбекке берүүгө туура көрдүк дегендейчи. Ал талапкерлер дагы деле балким өздөрүнүн келүүсүн алар дагы артка кадам таштабай эле астыга кетип аткандардан. Мисалы, бүгүн талапкер Уланычбек сизге келсе, Кармелитаны күтө бересизби же кабыл аласызбы? Мисалы, баягы биз билбей жатабыз да, сизге талапкерди күтүш керекпи жокпу, анткени Кубанычбектин айтуусу боюнча баары бир Кармелитаны күтөт экенсиз, жакшы көргөн бойдон калат экенсиз. Ооба, келчү талапкерлер негизи Инстаграмдан жазып неметип калат да, анан мен аларга жок келбей эле кой, мындай голосовойн угуп эле көңүл калат да. Кантип жазышат голосовойду? Вы уже 3-4 жолу ушинтип айтып атасыз да? Немесе факты менен угузуп берейин да. Энтесте бир эже чакырды, анан кел деди, мындай. Мындай болушу мүмкүн эмес. Неме бар да менде. Немесе угузуп берем да. Мени чакырды, мен барайынбы дегендей, Мен кабыл аласыңбы же албайсыңбы, уже келелек жатып эле эзилип аткандан уже мен билесиң да. Анан лучше келип убара болбой эле койчу, жаман көрбө деп мындай жооп берем да. Анан негизи ооба эфирден кетем деп бул жактан айткам. Анан мен Кармелитага талапкерлерди ара көрбөй атам да. Анан мен дагы эфирде калам. Кармелита кандай талапкер эт? Экрандын аркасында отуруп, оюңду айткыча студияда отуруп, оюмду айтканды туура көрдүм да. Анан талапкер келсе кабыл алам, таанышып көрөм. Балким Кармелита айткандай башка менин жубайым сыртта жүрөт да. Анан
көп айтып кетпедиби, баары аракет кыла берем депчи. Негизи адамды кыйнап, жаныңа кармап жүргөн да болбойт да. Эгер жакшы көрүп атсаң да ал адамды кое бериш керек да. Ал адам чындап сеники болсо, айланып кайтып келет да. Силер эркексиңер да, бир сөз айткандан кийин эркек деген сөзүнө туруш керек. Мен силерди кеткиле деп айтпайм, бирок мындай эркек болгондон кийин бир сөз айтардын алдын жакшылап ойлонуш керек да. Силер айтып алдыңар, мен эфирден эгер Кармелита мага жок десе мен кетем деп айттыңар да, бирок кеткиле дегенде ойдо эмес. Просто мындан кийин кичине ойлонуп сүйлөсөңөр, эркек кишинин сөзү бир болуш керек да негизи. Мен ошол эфирде айткам да, эгер ошондо Кармелита жок, мен чайга чыга албайм, токтойм десе, мен ошол эфирде коштошуп эле кетмекмин да, бүгүнкү эфирге келбейт болчумун. Жок, азыр деле жок деди го. Кармелита бул жерде эле калгыла деп атат да, кетпегиле деп атат. Анан мен экрандын аркасында отуруп алып, кетиңер келген жок мындай. Просто силер ошондо бир манипуляция кылдыңар да, жок десең мен кетип калам эфирден дегендей кылып, буну орто жолдо калтырдыңар. Бул анан сизди аяп, макул деп сиз менен жолугушууга чыкты да. Ошондо эле айтыптыр, байкем катары көрөм, байкем катары көрөм деп, бирок баары чыгып келди да. Ошол үчүн бир сөз айтканда эркек кишилер ойлонуп, кичине так мындай ошол нерсеге көзүңөр жетсе аны айтсаңар, мынтип белин алдында ооба жок деп ойноп жүрө бербей. Мен эми бул жерден азыр айтып коюп кетип калсам, анан эртең экранда отуруп алып Кармелитага талапкер келсе, мен ошактан кыжаалат болуп, оюмду айтып же комментарийдин астына жазып калсам, азырынча карындаш катары да ал өзүнүн да бакытсын тагдырын куруш керек. Сиз азыр талапкерди мен чакырып киргизсем студияга, эмне деп айтасыз? Кармелита жок деп айтып, булсага туура келбейт экен, кетсин, мен күтүп атам дейсизби? Мен оюмду айтам да. Кармелитаны мен аз болсо дагы тааный алдым да. Кармелитага кандай бала керек, кандай мамиле кылыш керек, Кармелита кандай нерселерди талап кылат, ошол боюнча мен оюмду ошол талапкерге жеткизе алам да. Аны бир айтып кетсем болобу, Анжелика эже? Жана айтып атпайбы? Сыртта мага жазышат, алардын записин укканда көңүлүм калат депчи. Аял киши негизи кыз киши ошондой болот да, уялат бул жака келгенден. Кыз киши эмес, даже бизге эркектер ошентип жазат да, барсам болобу, жок деп койсоңчу. Эркек кишинин сүйлөгөнү ал жерде башкача болот, а кыздын мынтип сизге сүйлөгөнү это нормально. Ал кыз кишинин кийинки жашоосу бар. Уят болуп калбайбы? Уят болуп калат. А эркек кишиге болсом, эми эркек киши аял кишиге караганда кичине эмерээк эле, андай күчтүүрөөк же мындай тийишип сүйлөсө жарашат, э? Анан ошого мисалы сиз кайра эгер ошол адам жага турган болсо, сиз кайра сүйлөшүп көрүп эле бул жака алып келсеңиз болот да, мынтип барсамбы деп ойлоп отурду, анан антти мынтти деген ордуна. Эркектер ошондой нерсе жакпайт наоборот. Гүлиза, балким келбети жакпай калып эле, анан ошол шылтоондо эле уланчбек айтып коюшу мүмкүн да. Уланчбек ошондойбу? Сиз ачып сүрөтүн көрдүңүз. Саламатсыздарбы? Анжелика айым, кандайсыз? Мен Гүлизага кошулбайт элем, чынында ошентип жазып жүргөн адамдар бар негизичи. Уланчбек туура эле айтып атат да. Эми кыздар, балдар деп бөлбөйм, баарында эле бар да мындай нерсечи. Эми баа келе турган адамчы барам деп эле өзү эле сага айтпай эле келе берет, анан сага барсам болобу, анан болбой калса кантем деген, ал уже бул болбойт да ал адамчы. Уже болбойт. Болду, ошол эле. Келем деген адам унчукпай эле келе берет бияктан элечи. Ошо Уланчбек буйруп койгон тагдырга жай барсаң да жетесиң дейт, буйруп алган тагдырга чуркасаң да жетпейсиң дейт. Ошон үчүн шашпай эле өзүң талапкериң күт. Ооба, туура, мен да кошумчалай кетейин. Өз-өзүңө бакыт каалайм. Ошо. Гүлизага кошумчалай кетейин. Гүлиза эме жашоодо баягы эме деп коет го, мүдүрүлбөс, туяк мүдүрүлбөс, жаңылбас жак болот дейт го. Кээде жаңылып турат, жаңылыштар болот. Анан Уланчбек может жаңылып алган. Жаңылып түшүндүм да. Ал жерде эмоцияга алдырып сүйлөп мен кетем деп ушинтип айткандан кийин ол кыздын дагы ортодо эме кылды да, эмнеле боорун ачтып деп коет го, ошондой кылгансып анан чыгып келди, айласынан бул дагы кетип калбасын эфирден депчи. Кармелитанын боору ачып эметсе, Кармелита эме айтмак да ошол жерден, мен чыкпайм депчи. Просто эми баягы эме болду да, жактыруу болду, анан экөө чыгып келди да. Аяды да жок, байкем деп эле айтыптыр го, ошондо эле. Азыр балким ушул жерден ушинтип айтып атат, байкем деп айтып коеюн депчи. Саламатсыздарбы? Кармелита ошол жерден чыккысы келбей отуруп, чындап эле аяп чыккандай болгон. Анткени мен Кармелитаны түшүнөм. Андай болот экен, негизи мындай адамдын эмесин ойлоп, макул болуп чыгып алат экенсиң да, ошол себептерден туура эле болду окшойт. Антип кетем деп коркутканыңарды эркек башыңар менен токтотсоңор жакшыраак болот. Гүлиз айтып атпайбы жанагы депчи.
сен бул жер эркек сөзүңдө турушуң керек, же кетемденен кетпесиң, манипуляция же кетип кал деген нерселер эми бир жагынан турадыр, балким бир жагынан. Бирок бир жагынан бул өзүнүн аракетин кылып көрдү, действительночи кылып көрдү. Анан кийин балким булга Кармелита надежда бергендир. Эми меники боло албайсыз деген тагдырда калбайсызбы деген бир үмүт бергендир да, себеби сүйүү бөлүнөт экен да иногдачы. Бир көрүп жакшы көрүп калуу да бирөөчү. Экинчиси болсо аябай көп жүрөсүң дагы бири-бириңди сүйбөйсүң, бирок көп дос болуп жүрөсүң, бирок бир күнү кантип ойгонуп калдың, аны байкабай калабыз да. Бул экинчи варианты да. Үчүнчү варианты такыр болбойсуң деген. Эми Кармелита айтып атпайбы? Мен көрө албайм, бирок ушунчалык жакшы адам экенин билип турда да өзүнө кабыл алып көрө албайт да. Бирок ойлойм да, ошол нерсеге балким көбүрөөк бир канча убакыт жүрүп калсаңар, балким мындай күтүлбөгөн жерден Кармелитада бир нерсе ойгонуп кетиши да мүмкүн да. Ал нерсеге эми Уланычбек надеется да ошол нерсегечи. И ошондуктан бул жакта кызгануу же бир нерсе ушундай сезимдер болуп атканын түшүнүп атам. Мен айтып кетейинчи. Биринчиден мен кетип кал деп айткан жокмун. Экинчиден ойлонуп, мындай кийинкисин дагы ойлоп туруп сүйлөгүлө деген мааниде эле айттым. Мен муну кет деп айткан жокмун, просто ошол сөзүнөн кийин азыр отурганда мындай. Жок, эми сен ошентип айтсаң, бул эми эркектикке жатпай калат деп эле кет деп аткандай эле түшүнүп атат. Жок, мен кет деп айткан жокмун, кет деп айткан жокмун. Ошондо жок, мен ойлонуп сүйлөгүлө дедим. Туура айтасың, силерде ойлонуп сүйлөшүш керек. Баягы Канатбек айтып калды эле өткөн жанагы чыгарылышта. Сөз остон чыкканча сөз сенин кулуң, чыккандан кийин сөздүн кулу сен депчи. Ал сөзүндө эле бир чындыгы бар. Ошондуктан жаңылбас жак болбойт. Бул досум айтмакчы. Аракет кылып жакшы ниетте кадам таштай берсең, Кармелита менен балким бир күнү жакшы жаңылык болуп кетер. Сиздин жалпы кайсыл вариантты колдоп сүйлөп атканыңыз түшүнүксүз болуп калды го, туруп айтасың деп. Ошол аягына чыкпай калды. Мен айтайын дегеним, Кармелита азыр көрбөй атканын себеби просто Уланычбек сени чын жүрөктөн жакшы көрөт экен да. Чын жүрөктөн. Түшүндүм. Бөлө берейин сөзүңүздү. Жалпы бардык эле адамдарда өзгөчө кыздардын ичинде интуиция деп коет. Ошол нерсе бар. Если ошол интуициям отталкивать этип атса бул адамды, мен интуициямды уккан кызмын. Значит, эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбогону албетте бул өзүңө гана известно, бизге эмес. Эми бул бир канча жерден келип чыккан бир жыйынтык сөздөр да. Балким бир канча убакыт жүргөндөн кийин бир нерсе ойгонуп кетеби деген ишенич сөздөр да бул. Ойгонбой кетсечи ал. Ойгонбой кетсе не судьба? Не судьба деп убактыбыз кайда калат анан? Бул дүйнөдө эң маанилүү бул убакыт деп коет. Ошол үчүн убакытты бекер эле өткөзгүм келген жок менин. Саламатсыздарбы? Мен бир айтып кетейин. Бир сөз бар. Кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат дейт. Если время өтүп, стараться кыла берсе, кыз сүйүп калышы мүмкүн. Нике кылгандан кийин деле, кыз сүйбөй турмушка чыккандан кийин, бала стараться кылып, сүйүп, все равно кыз сүйүп калат экен. Ушундай моменттер бар да. Саламатсыздарбы? Анжелика, саламатсызбы? Мен да бир сөздү кошуп кетейин дедим эле. Биз ошол Уланычбек менен сүйлөшүп калган учурда эртеси күнү ага чейин сүйлөшкөнбүз да, анан Уланычбек айтып калган эле да, мага Кармелита деген мындай үмүттөрдү берип атат болчу, мен сүйлөшүп жатканда деген сыяктуу сөздөрдү уккам. Анан Кармелитага суроо бергим келип жаткан, ушунча мындай Уланычбек айткандан кийин ага кандай үмүттөрдү бердиң эле? Анан үмүт дегенге өзүң кандай түшүнөсүң? Кандай үмүттөрдү берип койдуң эле? Ал мисалы мага мынтип айтканда, эгер эртең ушул Кармелитага барып туруп мен өзүмдүн сунушумду айтам, ал мага 100% макул дейт. Себеп дегенде биз сүйлөшүп жүрөбүз, мага үмүттөрдү берген сыяктуу түшүнгөм да. Ошон үчүн кандай үмүттөрдү бердиң эле Уланычбекке? Мен эч кандай үмүт бердим деп ойлобойм. Мага дагы айткан, тамашалагансыпчы, эртең сени чайга чакырайын деп. Мен ошондо конкретно айткам, чайга чакырып алып, позоруңуз чыгып отурчуңуз эле баягы жерден депчи. Ошондо эле түшүнө турган адам болсо, балким түшүнмөк үмүт деп кабылдабай, Негизи ошол чайга чакырганга чейин Кармелита экөөбүздүн сүйлөшүүбүз сонун болчу да. Идеальный болчу да. Тамашалашып, видеозвонокто 2,5 саатка чейин сүйлөшүп. Анан мен ошо чайга чакырып алганым дагы бир ката болдубу дейм да. Анан чайга чакырып алганда биякта Кармелита чыккысы келбей отурду. Мен ошондо Кармелитанын жок деген жообуна дагы таптайыр отургам да. Мен уже эфир менен коштошуп эле кетем деп. Анан Кармелитаны эми бул жерде менин бир сөзүмө такап, анан кайра Кармелитаны
значит Кармелитага мен мындай тарта алган жокмун да, чындыгын айтканда. Киного чакырдым, эми баягы желание болсо убакыт табылат да, каалоо болсо. Анан бул жерде Кармелитанын каалоосу болгон жок. Анан эми кандай болот десем, менин бул жерде калганымдын деле бир себеби ушул Кармелита да. Балким мен айтпайм. Балким сезондун аягына чейин Кармелитанын ачылбаган нерселерин ачып калам да. Сезондун аягына чейин сизге эч нерсем ачылбайт. Сизге эч кандай үмүт берген жокмун мен. Анан кийин киного чакырсам чыкпайт деп атпайсызбы? Мен өзүм жумушка түштөн кийин өтүп бардым. Рыскелди байкеге чогуу барып келдик да. Анан чыккандан кийин мен саат 10дорго жакын чыгам дедим. Анан ошондон кийин деле чыгып киного барып келелик деп атпай. Анан мен түндө чыкпайт турмун. Үйдө да сестренкам өзү жалгыз калды деп мен түшүндүрүп айткам. Анан шылтоо деп айтпай эле коеюн, шылтоо эмес, мен конкретно чыккым келген жок, чыккан жокмун. И все. Мен Атат. Ассаламу алейкум. Ушул жерден бир кошулуп кетейинчи. Кармелита экөөбүз 2-3 сааттап сүйлөшчүк деди. Ошондо мен менен сүйлөшүп жүргөндө сүйлөшчү элеңер. Сиз менен сүйлөшүп жүргөндө экөөбүз сүйлөшкөн эле жокпуз го. Негизи экөөбүз Таанышып жүргөн кезде. жүргөн учурда. Ооба, чогуп калчу. Прямой эфирлерге деле чогуу чыгып жүрбөдүк белек. Рахмат. Эч нерсе эмес. Ордубузга отура берелик анда, талапкерлерибизди күтөбүз өзүбүздү. Бир сүйлөп кетейин. Уланычбекке надежда берип койду дейт. Анткени кыздарда мондой бар да. Дос катары, байке катары сүйлөшө беребиз. А балдар болсо аны как чувство деп принимать этип калышат. Ошондой моменттер бар. Жок, кыздарда андай эмес да. Дос катары, байке катары сүйлөшсө деле балдар как чувство деп принимать этет экен. Даже добротаны как чувство деп принимать этет экен. Мен айтып кетейинчи, жок, андай болбойт. Мисалы, кыз киши билет да, кимге жагат, кимге дос катары эле отношениясы бар экенчи. Мен мисалы башка мындай өзүм мени дагы дос катары көргөн адамдар менен гана дос болуп сүйлөшөм да. Кармелита, сен билген эле окшойсуң, бунун сезим бар экенин, Уланычбек байкенин. Болбосом, мисалы, сезет да кыздарчы. Мен вообще сезген жокмун. Сүйлөшкөн адамды и мындай жакшы көрүп аткан баланычы. Мен мисалы азыр деле отурабыз. Кармелита үчүн мен Кармелита үчүн эфирде калдым деп айтып аткан, мен сезип отурган жокмун. Мени жакшы көрүп атат депчи. Мен вообще эч нерсе сезген жокмун. Ошол үчүн токтойт деп атам мен. Бирок Кармелита эме болуп атпайбы, аракет кылып атпайбы, сагачы бул чувство кылып. Мисалы көчөдө эле тиги Рыскелдиге жолугуп чыктык, анан эмеге бардык, бир жерге барып отурдук. Андан кийин сени дагы бир концертке чакырды, андан кийин дагы киного чакырыптыр. Биякта ясно эле болуп атпайбы, баары сени жакшы көргөнчү. Антип мен деле чакырып кое алам сизди, концертке барып келбейлиби деп. Мен айтып атам, мен чувствосын сезген жокмун деп атам. Уланычбек өзү негизи жакшы бала. Эми аракет кылып көрүп да эркектерге эч нерсе эмес. Аракет кылып кое беребиз. Жактырса жактырат, жактырбаса жактырбайт да. Ушу менен жашоо бүтпөйт го, эмне эле анча так калдыңар? Ооба, мен негизи сезимдерим 28-чи чыгарылышта эле баарына белгилүү болуп калган да. Көргөнсүңөр, баарыңар күбө болгонсуңар ушул жерде, бүтүндөй эл да күбө. Анан мен андан кийин дагы бир күн атайын эрте Бишкекке келип, анан Кармелитадан сурандым, бүгүн жумушка барбай эле койчу депчи. Анан мен жумуштан итак эле тиги эфирге келгенде да калсам, анан немеде да болсом, хотя бы бир аз иштеп кечке чейин иштейин, анан кечинде кези кели деди да. Анан кечти күттүм, кечте чалып чыга бересиңби эртерээк десем, азыр бир аздан кийин чыгам деп атты. Анан уже кеч болуп кеткенден кийин анан карындаш сиңдим үйдө жалгыз калды эле, убара болбой эле, ошондо түшүндүм да. Значит, Кармелитанын көңүлү жок. Кармелита, мондой деп кеттиң да, то что бала чакырат, ал типа чувствосы бар деп значит этмес экен дейсиң да. На самом деле, балдарга кыз жакпаса, эч качан эч жерге чакырышпайт. Мен да Уланычбекке бир суроо берип кетейин дедим эле. Сен азыр мисалы айылдан шаарга келип ушинтип жүрөсүң го. Эгерде талапкериң келсе, же мисалы азыр Кармелита менен сүйлөшүп аткан учурда сен Бишкекке келип жумушуңду которо аласыңбы, же ортодо аралыктар сен кыз менен сүйлөшкөнүңө тоскоолдук жаратпайбы? Же телефондон эле WhatsApp'тан сүйлөшүп бересиңерби? Эфирге келгенде сүйлөшүп жолугуп. Ооба, негизи аралык ушул көлдөн бери 400 чакырым жол, негизи кыйын да, эми ана 400 чакырым жолду айтып коюш
оңой эле нерсе, бирок барып келип катташ оор эле нерсе да. Эми аны башыңардан өткөрмөйүнчө эле билбейсиңер да. Анан мен жумушумду жок шаарга которбойм. Шаарга келчү убакыт саатым болот, мен ошондо келем да. Себеп деген муну айтканымдын себеби силерди бир кыстырып аткан болчу да, анан ошол алыстан ортодон эле сүйлөшөрбүзбү же мындай биякта калат экенби деп ошону суроону берип аткан сага. Мындай болуш керек экен да. Айылда жүргөн кезде мен унчукпай жүрө беришим керек экен. Айылдан шаарга келгенде мен сразу бошоп чыга калышым керек экен. Кечирип койгула, мен антип сиздин убактыңызга удобный болуп жайгаша албайм. Известно эле болду го, болду отура береликке. Азыр оюңарды айта берсеңер ар бириңерден бир нерсе чөбүрөт деген дейт. Анткени бизде алдыда дагы түгөйлөр бар. Алдыда дагы талапкер бар бүгүн бизде. Биз талапкер келген сайын эле аябай кубанабыз го, кимге келди болду экен деп, келгенге чейин, айтканга чейин. Бирок бул жерде мага аябай бир чоң суроо азыр мындай жаралып калды. Мен Уланчбек Байкенин сезимдерин көрө алган жокмун. Чындап менин сөөрүнө ишенген жокмун деп Кармелитага айтканыңызга жараша, кандай сезимдерди негизи көрсөтүш керек эле бир кичинекей убакыттын ичинде мен билбейм. Балким биз кээ бир кыз кишилер аябай көп өзүбүзгө көңүл бөлүүсүн иңсеп алат экенбиз да. Уланчбек, алыста жүрсөңүз дагы балким кичинекей мындай открытка жиберип, маанайын көтөрүп, күндө бир жакшы жылуу сөздөрдү өзүңүздүн чыгарган чыгармаларыңызды WhatsApp'тан жиберип аттыңызбы? Мындай смайлик гүлдөр болсо дагы жөнөтүп аттыңызбы WhatsApp'ка? Биз мамилелерди куруш үчүн ошол жолдорду дагы карашыбыз керек экен да. Мисалы үчүн мен жумушта отурганда мага кичинекей моундай бир суусундук келсе дагы сүйүнөм да жолдошуманчы. Мени эстеп жөнөтүп коюптур дегендей. Ошондой кичинекей мындай печенька да көңүлдү көтөрүп коет да кээде. Ал боюнча Кармелита айтып берсинчи. Болуптур да, сезимдерди көрсөтөйүн деп аракеттерди жасаптыр анда Уланчбек. Эмнеге сезе албай жатасыз? Эмне кылыш керек эле? Өзүңүз айта кеттиңиз го, кыздарга внимание көп талап кылынат депчи. Ооба, биз жакшы көрөбүз, ошентип чоңойгонбуз да. Көңүл аябай көп бөлүшөт бизге. Мен ошентип чоңойгон эмесмин да. Ошондо кандай кылыш керек сизге? Эме болгон эмесмин да, өтө вниманияларга мындай. Папа мама тараптан өлө внимание алып чоңойгон кыз эмесмин да менчи. Балким ошол жаатта иштеп көрүшүбүз керек. Анткени катышуучулар менен сүйлөшүүгө келгенде көбүнчөсүнүн жан дүйнөсүндө мындай жүрөгү ооруткан нерселер болот экен да. Ошондон кээде сүйө албай калат экенбиз, сүйүүгө дагы ачыла албайт экенбиз, мамилелерге дагы бир стоп деген нерселерди коюп коет экенбиз да. Мисалы бизде Элиза үлгү, ушундай эле мээримге аябай зар болчумун. Мен Адылбектен ушунчалык сонун мындай атаман керек болсо күткөн мээримди көрүп атам дегендей көз жаш алган. Аны биз туура түшүндүк. Аябай мындай ушундай мырзалар болот экен да. Аябай камкордугун көрсөткөн. Мүмкүнчүлүктөр болдубу? Уланчбек, эмне үчүн өзүң айтып бербей жатасың бизге? Мен ошо папаман күткөн мээримди көрө алган жокмун деп эле коеюнчу. Всё. Айоо сезим, Уланчбек, кандай кадамдарды кылдыңыз? Суроом сизге болчу да, негизи. Негизи Кармелита менен чалып сүйлөшкөндө, жазышканда, кезиккенде эмне мүмкүнчүлүк болсо ошол жерден пайдаланганга аракет кылдым. Эми азыр анын баарын айтып отурсам, Уланыч мыялач экен, анан майдаламай Жок, мен сурап атпаймынбы сизге? Ошондой болдубу бир кадамдар? Кандай? Кармелита сезбей калыптыр ушунча кичинекей убакыттын ичинде сиздин сезимдериңизди. Ошо бир жолу кечинде чалып неметтим, жумуштан чыктыңбы десем, ооба чыктым, остановкада турам, бирок автобусум өтүп кетти деди да. Анан ошол маалда такси чакыр, мен төлөйүн дедим да. Анан Кармелитада баягы ишенич сезим жок да, өзү айтып кетти го, мен ой чакыра бер, мен котором десем, сиз которбой коюп, мен позор болгудай алым жок дейт да. Анан мен акчаны котордум. Андан кийин анан чакырды да таксичи. Анан бияка келгенде деле мына мен Кармелита кылган мамилемден бир аз көбөлөр да бар да бияктачы. Ошолорду ойлоруңардан кичине айта кетсеңер да. Бияктан биринчиден эме болуп калды да, убакыт буларга да аз болуп калды да. Аз болуп калды бул биринчиден. Экинчиден Уланчбектин аракети боюнча эме да Кармелитага еще жардамдашкан, билеттерин сатышып,
ушул боюнча жакшы аракеттерин кылган да. Анан ошол бияктан азыр убакыт аябай аз болуп калды. Силер дагы негизи жүрө турсаңар болмок, бир аз эмнеге токтотосуз, билбейм. Кармелита бирок бүгүн ушул эмнегедир көрсөтүүгө келгенден баштап эле талапкер күтөм деген гана позициясын кармап атат. Айсулуу айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Анжелика айым, саламатсыздарбы? Анжелика айым, видеодо деле могу сырттан деле Уланычбек мырзанын жүргөндөрүн биз көрүп атабыз да. Аракети аябай эле жакшы болду го деп ойлойм да. Просто Кармелита айымдын талабы эмнегедир мырзаларга аябай күчтүү болуп атат да. Мындай кандай мырзаны күтүп жатат, мен Кармелита айымды вообще түшүнө албай атам да. Бул жакта билбейм, бар болуш керек, мага окшоп түшүнбөгөндөр. Мен да сүйлөп коеюн. Эфир мен жок, кызыксыз болуп калат. Баарыңарга салам. Катышуучулар, көрүүчүлөр, баарыңыздарга чоң салам. Мен да бул жерде азыр отуруп, Кармелитанын сөзүнө кошулбайм. Мээрим жетишсиз болду Уланыч тараптан дейт. Бизге эгерде адам жакпаса, жигит жакпаса, бизге мээрими дагы не важно, и канча 100 жолу ухаживать этсе дагы биз көңүл бурбайбыз ал адамга. Үмүт дагы бере албайбыз, убактын дагы кетире албайбыз, и акчасы дагы жалко болуп калат да биз үчүнчү. Акчасын дагы кетирген жалко, ал адамды убара кылыш дагы жалко болуп калат деп ойлойм. Уланыч, сен Кармелита деп бул жакта кетем дегениң азыр туура эмес болуп калат. Ушул сезондун аягына чейин отуруп катышып көрсөң, мүмкүн сенин бактыңа жакшы кыздар келип калат. Ошондуктан сен азыркы кетишиңди биз туура эмес дейбиз. До конца эле отуруп экинчи сезонго катышсаң жакшы болмок. Ал эми Кармелита болсо, Кармелитанын эми эч ким Кармелитанын жүрөгүнө эч ким буйрук бере албайт, өзү чечет. Албетте Кармелита дагы жакшы, аябай жакшы, тартиптүү, ыймандуу кыз. Буйруса багына жакшы бала келет деп ишенебиз. Мен өзүм да аябай бир мындай кызыктай абалда болуп атам. 2-3 жолу тең жообун алдык окшойт. Уланычбекти талапкер күтөм деген позицияга өттү. Анткени баягы Кармелитага чыныгы агалык, баягы эгерде мен мамиле жасай турган болсом, татыктуу жакшы мырза келсе, балким өзүм оюмду дейт, ушул жерден отуруп айтам дейт да. Балким колдойт, балким чындык бир сөзүн айтат, баары бир мага жетпейт экенсиң сен дегендей дагы сөздү айтып коет, балким келсе талапкер. Кармелитанын баягы жүрөгүндө сүйүү пайда болбогонун түшүнүп атабыз. Кыз киши чынында мындай сүйүүгө көбүрөөк маани берет да. Анткени кыз киши сүйбөй койсо, сүйүүсүз дагы жашаса, бул билбейм. Аял киши бардык нерседен бакытты көрө берет, чынын айтканда. Ошондуктан сүйүүдөн баары башталат да. Бири-бириңиздерге болгон сүйүү мындай жооптуу болуш керек. Кандай кылсак? Талапкер күтөбүзбү? Талапкер күтөбүз. Анан мен ар бир сөзүмдү үмүттөп кабылдаттырып койгонум үчүн кечирим сурайм. Анан таанышуубуз токтотпайбы? Гүлүңүздү кабыл ала албайм. Үмүттөп түшүнүп калбаңыз дагы. Дагы мүмкүнчүлүк берүүгө суранып атасыз. Анткени биздин көрсөтүүбүздүн эрежеси боюнча сиз толугу менен бизге талапкер күтөм, мага талапкерлерди киргизе бергиле деп айта аласыз. Уланычбек мырза, сизге талапкерлер дагы көп жазып атканын билесиз да. Бул гүлдү өткөндө отурганда Кармелита кызыл гүл жакшы көрөм деп эле. Анан тамашалап кызылга боеп жетишпей калгам дегем. Атайлап кызыл кылып боеп келгем да, ушуну кабыл алышыңды өтүнөм да. Эми сени мени сүйүп кетчи, мага тий деп аз андай деңгээлге жете элек болчумун. Болгону ошол нерселер ачылып, Кармелитанын сезими ачылып кетет деп мен жакшы эле аракет кылдым, бирок ар бир СМСтен, ар бир кези кишиге чалган звоноктон байкап аттым. Анан Кармелитанын оюн сыйлайм. Кармелитага талапкерлер келгиле. Кармелита талапкер күтөт, мен да күтөм. Бул гүлдү кабыл алышыңды өтүнөм. Чыныгы мырзанын сөзү. Кармелита байке катары алып кой да. Байке катары алып кой. Алып кой. Алып кой. Кел, гүлдү мен столдун үстүнө коюп турайын, ошончолук эле аябай эле мындай ашыкча болуп атса, бирок бул гүлдү кармап туруп мен бир нерсе айткым келип атат. Биз жолуктук реалити долбоорубуздун ичинде мына апамдын чайына окшогон, ошондой эле буга чейин кут курулуш компаниясы болду. Дагы көптөгөн ушундай өнөктөштөр өздөрүнүн жарнамалык роликтерин киргизип, биз менен кызматташса болот. Бизде азыр мына ушундай спонсорлорго
демөөрчүлөргө орундар бошоп калды. Мен болсо өзүмдүн гүл дүкөнүм менен бул жака да демөөрчү болуп кирип атам. Бактылуу айым Flowers'тен дагы сонун гүлдөрдү алсаңыздар болот. Биз жолуктуктун көрүүчүлөрдүн баардыгына 20%га чейин арзандаттуу кып-кызыл розаларга. Катышуучуларга дагы албетте. Мен бул жерге чыгып сүйлөп атканымдын бирден бир дагы себеби Канат жадымда жок экенин байкап атасыздар. Канат мынакей 2-3 күн мурун эле сонун үйлөнүү тоюн өткөрүп, жалпы сонун сюрприз даярдап, ошол тойго күбө болуп келдик. НТС жамаатынын жалпы жетекчилигинен баштап сонун бир көрүнүштөр, көз ирмемдер болду. Анда эмесе экранга назарыңыздарды буралык. Канат тойду кандай өткөрдү, биз жолуктук кандай куттуктады, мен кандай ыр аткардым, анда эмесе экранга. Канатты башынан эле абдан өжөр, абдан ушунчалык апасына, бир туугандарына ийгемдүүлүгүн байкап, анан биз дагы мына ата энем буга чейин пост сүйлөп кеткенде айтты, өзүмдүн баламды жакшы көрөм дегендей. Үй бүлөмдүн атынан жана ошондой эле жалпы өзүбүздүн атыбыздан ушул экөөңүздөргө жолдомо белек кылалы келебиз. Экөөсүн өзүңүздөр тандап алыңыздар. Чексиз бакыт каалайбыз. Мына ушундай тойдун аркасынан жыл айланбай эле бешик той дагы болсун. Дайым ушундай элим, жерим деген өзүң мырзасың. Биз жолуктукка эми кудалардын баарын жакшылап кетирип алып анан кел. Жетишпей жатасың бизге чындыгында. Эки алып баруучу болуп аябай көнүп калыптырбыз. Ошентсе дагы эми биз креслого бул жакта отурган отургучтарга дейин Бегимбай менен Жанараны чакыралык дароо эле. Мен дайым айтып келем го, биздин НТС телеканалынын жанагы дуалдарында дагы кулактар бар, анан кийин мындай коридорлорунда дагы көздөр бар депчи. Экөөңөр дагы мындай бир мамилелеңерди бир нукка сала албай жүргөндөй мага сезилдиңер бүгүн эмнегедир. Жанара тынччылыкпы, жакшы элеби, эмне болду, Бегимбай кандай бул жолкусуна дагы бир катачылык кетирди, айтып бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы бардык катышуучулар? Биздин таанышуубуз токтогон бир жума болду уже. Ошол токтогондон кийинки случайлар менин көңүлүмдү оорутту да. Анан мындай жөн эле сообщениядан эле түшүндүрүп айтканда, мен аябай жакшы жаздым да. Бактылуу болушуңду каалайм, талапкер күт, сага жакшы кыз келсин депчи. Десем, сен кичине переживать этип атат окшойсуң, сарсанаа болбо, эртең сүйлөшөбүз деген сыяктуу жоопторду алдым. Бирок мен айттым, чындап эле айтып атам, токтотобуз, мен сүйлөшө албайм, мен жөн эле үмүт бергим келген жок десем, айтканга көнгөн жок, чалып баштады, анан заблокировать этип салгам. Эмне себептен андай чечимге келдиңиз? Анткени мен ушул жерден эле башынан айтайынчы, мен чай ичкенге чыкканда эле ушул жерден эле мындай сиздердин айткан сөзүңүздөрдү угуп, биякта катышуучулар сүйлөп, анан Бегимбайды карасам дагы аябай надежда менен отурду да ушул жердечи. Жакшы да. Анан жок, эми ошол мен жок десем, мындай бир сынып калчудай сезилди да магачы. Ак көңүл болгондун дагы бир зыян жактарын мен көрө алдым десем болот өзүмдөн. Анан ошолго макул болуп алып, кийин аркасынан өкүндүм. Чай ичкенге чыгып алып эле мындай грубый отношенияны мен заслуживать эткен эмесмин да, если честно. Грубый деп эмнени айтасыз сиз?
грубый деп ошол күнү эле биз тамактанууга барганда сүрөткө түшпөйлү деди. Анан мен түшкүм келген жок дедим, анткени тамак ичип отурганда биздин сүрөтүбүз бар болчу да, нар жака барып түшпөйлү деди. Анан жок десем, колуму билегимен кармап турмун, тартты да менчи. Анан кой бер, мен колум ооруп атат десем, бас сүрөткө түшөбүз деп эле ушу бутунда болсо каблук, элдин баары карап атат тамак ичкен жерде. Даже ал жакта биз жалгыз эмес болчук. Мунарбек мырза менен Анара да бар болчу. Ошол жерден эле бир аз көңүлүм калган, эми сүрөткө түшкүзү келди го, ладно деп койгом, ал нерсени айтпайчы. Андан кийин деле уже атка барарда деле эмне кара кийинип алгансың деп чыкканда эле настроениямды бускан да. Аерден да ладно эми кой жөн эле коеюнчу, менин эле характерим көргөзө бербейинчи деген сайын акыркы мага айтты да, ошол мен сообщениядан жолук болду, токтоду десем, жолугуп сүйлөшөбүз деди да. Анан мен, если честно, муну жалгыз жерге чакыргандан корктум. Ошондой отношенияларынан кийин площадька чакырдым, эл бар жерге. Анан ошол жерден дагы мындай эмнем жакпай калды сага, шанс бербейсиңби, тиги бу деп грубость этип сүйлөдү. Анан Бегимбай, бири-бирибизге туура келбейт экенбиз, мен айтып атам го, түшүндүрүп десем болбойт. Кеп команда монтип түрттү. Сен мендей бала таппайсың, с тобой все ясно деп. Ушундай бир, билбейм, жакшы көрүү сезимден мындай бир шаг эмеге чыгып кетти да, ненависть болуп кетти да мага. Анан мен мындай калтырап эле жаман болуп туруп калдым да, анан кой мен кете берейинчи, пожалуйста деп кетип калгам. Ошодон кийин жолуккан жокпуз. Бирок андан кийин дагы биздин дворго келип түндө мен де блокто болгон үчүн Вейкага чалып Жанара чыксын эшикке дептир, саат 11 болчу. Мен чыккан эмесмин. Ошол. Саламатсыңарбы? Кандайсың Желик эже? Катышуучулар баарыңар кандайсыңар? Көргөнүмө кубанычтамын баарыңарды. Жанарга айтат элем. Биз азыр бул жерде отурабыз. Бизге чейинкилер отурушкан, азыр алар жок. Алардын ордуна бизбиз, эртең биз жок болобуз, бизден кийинкилер отурат. Мондай бизде архивде төөлүккө калып кете турчу нерсе болгондуктан антип мындай ашыкча эле эме кылбашың суранат элем. Азыр мени грубиян, анан андай кылды, тигиндей кылдык, бир жолу эле кокочо көрсөтүп койгону туура эмес деп ойлойм. Анан Бегимбай мен окчу. Жаңы эле ушул жерден эфир башталаардын астында мына Мека көрдү го. Сен сценариң менен сүйлөшөбүзбү, баары сүйлөшкөндөйбү? Же эмне сен дагы жаңы нерселериң чыгып кетеби деп туруп мага ушинтип келди раздевалкадан. Мен вообще унчуккан жокмун, потому что мен эч кандай сценарий буга түзүп берген эмесмин. Негизи мындай да, бул жака чыкканда тааныштыкта жүргөн адамдар, кыз жигит болуп жүргөн адамдар сырттан анча-мынча нерсени сүйлөшүп алыш керек. Анан бул жака чыкканда сюрприз болбойчу. Туурабы? Кошуласыңарбы? Ким кошулат? Сүйлөшүп алыш керек да. Неге реалити долбоор болуп аткандан кийин бул жактан келип жашнакай сөздөрдү сүйлөп, анан сырттан кандай бактылуу эмес, бир кандай десем эми чыныгы сүйүшпөгөн болуп, анан бул жактан эле сүйүшкөн болуп, бир сөздү тандап сүйлөйсүздөрбү же кандай? Жок, кандай эмес эми. Негизи ошо башынан баштап айтып кетейинчи мен дагы. Эң башынан. Атайын сүйлөшүп алып келсеңер, анда эл үчүн ойногон болуп каласыңар. Сүйлөшүп алып туруп, даярданып туруп сүйлөсөңөр, өзүңөрчө сценарий түзүп алсаңар, анда бул долбоор сценарий менен гана жүрө берсин, бир ведущий башка алып барчу кое алгыла. Эң баштан айтып берейинчи. Айтып бериңиз, Бегимбай. Жанара айтып берди го. Башында өзүңүздөр көргөндөй болду баары, сөз салдык. Бул жак макул болду. Андан ал жерден чыгып, жана колуман тартты, анан жүр деп группит этип сүйлөдү. Ал жерде Мунарбек байке менен Анара да бар болчу. Ошондой страшный эле көрүндү, айтыңызчы. Эми кандай десем, баягы ошондой нерсе болду өзү негизи, чынында. Бирок ошол нерсени эми ким кандай кабыл алат да? Ошол нерсе, ошол характер, мисалы үчүн Жанарга жакпаптыр да. Негизи ошондой нерсе болду да. Эми билбейм, аны Бегимбай грубить этип кылдыбы же атайлап кылдыбы, аны мен билбейм да. Эко сүрөткө түшөбүз деп нары бери жетелешип аткан да кыскасы. Жетелешкен башка го да, менин колум билегимен кармап туруп, кой бер, менин колум ооруп кетти десем болбой, ошол жерден 3-4 кадам нары сүйрөдү го мени. Түштүңүздөрбү сүрөткө? Түшкөн жокпуз. Кандай жанандай отношениядан кийин мен ошо түшпөйм деп кетип калган экенсиз. Сүйлөшүүлөр болгон жокпу мырзалар ортосунда? Эмнеге аны антип кыйнап атасың, колунан тартып атасың, коомчулукта
негизи эле антип мырза өзүн алып жүрбөш керек деп ойлойм. Негизи эле мындай болуп атат да, башында эле айтып атпайбы Жанарачы, мен көңүлүм жок, мындай башынан эле такыр жакпаган, анан Бегимбай эмне кылса дагы Жанарга жаккан жок да, эмне кылса дагы Жанараны ойгото алган жок да. Ошол эле маселе болуп атат бул жактачы. Анан биз сүйлөштүк, эми мен Мунарбек болсом, ал Бегимбай да, мен экөө сүйлөшкөн учурда деле ал өзүнүн каалаганын кылат да, а мен өзүм каалаганымды кылам. Ошондой эле да. Если кыз жактырып турса, сүдүрөсөң да жага берет, көтөрсөң да жага берет да. А кыз жактырбай атса, сен кичине мындай тура эмес сүйлөп койсоң дагы жакпайсың да. Ошондой эле го деп ойлоп койдум. Бизде ошондой болуп, бул жерде эфирден кийин төртөөбүз бир жерге барып тамактанып, анан ошол жерден кеткенбиз. Ал жерден кетип, анан мен кеч болуп кетти, үйгө жеткенде Жанарадан СМС каттар келди. Ушундай мен биринчи эфирде эле бүтүрөйүн дегем, анан айта албай болбой калып, экинчи эфирде бүтүрөйүн дегенде дагы болбой калып, ушундай болуп калды. Менде такыр эчтеке болбой атат. Мен башында сенин шагың сынып калбасын деп эле макулдап койгом деп айтты да. Ошон үчүн кайрылат элем айымдарыбызгачы. Кыздар, урматтуу кыздар, эгерде көңүлүңөр жок болсо, ошол жерден сразу эле айтыңыздар. Орусча сөз бар го, куй железо пока горячо дегенчи. Тарс эле эме кылыңыздар, аны чоюп, анан бирөөнүн көңүлүн карап отурбаңыздар. Бул жер реалити шоу болуп атпайбы, бизде элдин баары көрүп атат. Убакытты жөн эле кетирбейчи. Бегимбай, мен түшүнбөй жатам, сиз бактарга кеңеш этип атасызбы, же сиз өзүңүздүн кылган мамилеңиз жөнүндө сүйлөп берсеңиз жакшы болот эле да? Бул жакта мырзаларга бул кеп тиешеси жок, анткени андай мамиле кыздарга жасаганын мен уга элекмин, көрө элекмин, колунан тартып, анан эмне минтип кийинип алдың деп мындай кийимине чейин сиз мындай сын айткандай кийим алып берген жоксуз. Кайсыл кийимди алып бериш, мындай кийиш керек эле же дейм да? Кандай кийинет бул өзүнүн тандоосу да? Ошондо барганда атка барабыз дегенде. Комплимент айтпайт белеңиз деп кечирип коесуз. Атка баратканда ошо эми аны тамашалап эле айтып койгом мен. Анан кийин тамаша деп эле айттым. Тамаша эмес болчу, койчу. Чымындай нерседен пилди жаратышын билбейм мен. Эл көзүнө жакшы көрүнгөнүңдү токтотчу, пожалуйста. Ушул жерде дагы да болсо менин характерим жаман көрүнөйүн деп туруп, мен неге элдин көзүнө ушундай характерде болом? Мен негизи мындай эмесмин. Мен менен жакшы сүйлөшө келген адам, мен өзүм тийишпейм да бирөөгөчү. Анан берде Бегимбай мындай кичине эркек болушуңду суранат элем. Анткени кылган нерселериңди мындай мойнуңа алып кечирим сурагандын ордуна азыр сен мынткен эмесмин, пилдей нерсе, анан кичинекей нерсе дебечи. Мен эч ким кепкаман түрткөн эмес, мендей бала таппайсың деп. Сен эмне Кудай белең ушинтип айта тургандай. Сенден жакшысын табабыз көрсө. Кепкасын түрткөн боюнча. Кепка барбы? Мен айтып кетсем болобу? Мындай эле мойтой эле койгом да, ошол эми. Сен анткенге да акың жок. Негизи ар бир адам өз алдынча адам болуш керек. Бегимбай байке өзүнчө башка адам, Жанар эже өзүнчө башка адам. Бегимбай байке мен бир жолу сүйлөшкөн болчумун. Сүйлөшүп атканыбызда байкадым, мага эме деп айтканда, атайын Жанарага жагайын деп мен шуткаларымды дагы даярдап атам, Жанара жаккандай болуп сүйлөп атам депчи. Балким сиз ошону туура эмес тарапка өзгөртүп аткандырсыз, Бегимбай байке. Анан Жанар айтып кетпедиби кечинде дорго келип деген сөзүн мен толук айтып берейинчи ошол жөнүндө. Анан бизде ошондой болду. Жанара кечинде жазып болду деп чорнуга салып койду кара тизмеге. Анан мен ойлонуп жатам, анан ойлонуп кечинде ойлонуп жаттым, эртеси күнү ойлонуп жүрдүм, анан мындай бир чечимге келдим да. Эркек болгондон кичине өжөрлүк деген кичине сапат бар да мендечи. Өжөрүмдө көбүрөөкмүн кичине. Ушинтип эле калып калам, давай андан көрө бир нерсе кылайын. Алмаппыш оозума түштөп жата бербей, бир нерсе кылып көрөйүн мен дагы бир жолу. Эгерде бир шак кылсаң болбой калса, дагы кылып көр, болбосо дагы кылып көр, болбосо болбой калды деген сөз бар го. Дагы бир жолу кылып көрөйүн деп. Күндүз барсаңыз болбойт беле? Жок, ал эми жана эме кыла турган болчу да, азыр айтып берейинчи. Жанара чорнуйда болчумун. Чала албайм буга. Анан жакын эле курбус болобу, жакын жүргөн адам мээрим болот. Мээримге чалдым, мен мээрим ушундай кылайын деп атам. Кандай карайсың, көз карашың кандай десем, молодец, давай делай деди. Анан хорошо, азыр мен үйүнө барам, гүл алам, мондай
анан жанагы кечинде доордо болгондо доорго чоң жүрөктөн свечаларды коюп жандырып жана эме кылат го. Ооба. Ошондой кылам. Ырчы инилерим бар. Ошолорду алып алам. Мындай илгери болушкан улуумунда кишилер жанагы сүйгөндөрүнө серенадар. Жасадыңызбы анан кийин? Ошону неме? Бардык. 2-3 инimди алып алгам, аккордеончу, гитарачы, анан күтүп жанара телефонду алган жок, жана мээрим чалды алган жок, анда дагы анан эми мындай желание калоо болсо адамды кыйнап деле кереги жок экен, анан тилек каршы часа албай калды. Мен ушул нерсеге жооп берип кетейинчи. Бул жерде биз кыз жигит болуп сүйлөшүп атып, анан мен таарынып калып, бир видео күтүп отурган жокмун да. Мен конкретно айттым. Блокко кетти. Андан кийин площадьтан жолукканда мени кепкаман түртүп, с тобой все ясно деп аткан балага мен чуркап чыгайынбы деген эле вопросту берди. Мен билдим сенин келгениңди, просто мен чыккым келген жок. Мен даже корктум, если честно. Билбейм, кандай десем, мен негизи өзүмдү күчтүүмүн, моундаймын деп элестетчимин, бирок деген сенин жанагындай кылыктарыңан кийин менде даже мындай эме болду да. Сенин звоногуңду көргөндө уже менде колум калтырап баштаган моменттер болду. Билбейм, бул нерсе может быть башкаларга башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок мага аябай эле эме болду. Еще деген күлүп дагы сен айтып турсуң, Жанараны коркутуп коеюн десем, доорунан чыкпай калыптыр го деп. Сен кимсиң мага ошентип коркута тургандай? Ошол сөздү кимден уктуң? Сен жок, мен ошондо группага голосование кетиргем турабы. Сен мен менен алданытпе, Бегимбай Месага жок дегем, түшүнчү, пожалуйста, отказды да принимать этиш керек десем, аерден да элдин көзүнчө калп эле эч нерсе болбогондой. Не болду сага, Жанара? Баары жакшы элеби дейсиң го? Уялбайсың ошенткенде кичине мындай кечирим сурап же. Ал жерде группада болуп атканды айтышайынбы сен менен? Жок, сен айтыш деген жокмун, сен просто сен эч нерсе болбогондой, Жанара, как будто берди псих мен да. Мен эле бирдекени чыгарып аткансып, сенин кылган нерсеңди эле бир нерсең айтсам, ошого да мындай эй Жанара деп башка нерсени жазганын ордуна эмне болду сага? Баары жакшы элеби дейсиң го. Ушу элдин көзүнө ушинтип көрүнбөчү, пожалуйста. Мен мындайым да. Мындайым деген мындай. Мен негизи мен көз карашым эл алдында жанагынтип урушкан такыр эле туура көрбөйм. Андай сөздөрүңдү жеке катын, жеке мага эле жазсаң туура болот эле деген ойдо болчумун да. Анан айтып атпайм, элдин көзүнчө сен вообще өзүң минусуңду көргөзө албай атпайсыңбы? Даже моюндай албай атасың. Чыныгы эгерде сүйүү бар болсо, бул нерсени, бул этаптан өтөсүңөр да. Өтүп кетесиңер. Башында ошондой түшүнбөстүктөр болот, эркелетип катуураак кармап коет. Бирок Бегимбайдын колу катуу экенин Жанара айтып, экинчи мындай кылба, суранам деп деле бир түшүнүшүп алсаңыздар болмок деп ойлойм да. Өтө катуу таарынуунун кереги деле жок болуш керек бул жерде. Экинчи, ал нерсени адам эгерде кайталабаса, баарын түшүнсө, балким мындай дос кыздары менен тамашалашып жүрүп, мындай болот го, уруп коюп, мындайдан ойноп коюп, чабышып коюп жүрө бергенде, анткени Бегимбай буга чейин бизге талапкер болуп келгенде, мындай ошондой Шамдагай курбулары, мындай кандай десем, курбу кыздары бар экенин көргөнбүз. Анан кийин бизге хайп үчүн дагы келди, болгондой болгон, Айдайга. Анда дагы көргөнбүз, мындай кичине Бегимбайдын таланттарын дегенде. Бирок азыркы сезондо эмнегедир Бегимбайга мен ишенгем. Чыныгы үйлөнүш үчүн келди болуш керек деп. Бирок кичине какшыктап, сенин сценарийиң менен бүгүн сүйлөйбүзбү, же кандай кылабыз дегени менин оюмча мындай чоң суроо болуп калды да. Демек, бир ушул долбоор үчүн эле Бегимбай мындай аракеттерди көрүп жүрүп окшойсуңар дегендей. Же мен жаңылышып атамбы, Бегимбай? Кандай болуп калды силердин өзүңөрдү алып жүрүүңөр? Ошол сөз каяктан чыгып атат? Сценарий деп негизи эле айтпай эле койсоңуз жакшы болмок да. Негизи бул мындай эфир болуп аткандан кийин, телевидениеден чыгып аткандан кийин бул жерде азыр ар нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Анан катуу бир конфликтке болбойт андай жаман сөздөр. Сиз коркуп атасызбы, сиз жана жаман сөз айтып салат деп? Мындай бир катуу бир конфликтке кирип кетип, анан Жанар экөөбүз мындай слишком ошону эфирге чейин чечкенди үйрөнүңүз да. Ошону такыр болбой атпайбы? Мен менен сүйлөшчү, эмне болду сага? Сен мен менен сүйлөшчү, кеңешели деген жок. Келип туруп кандай сүйлөгөн? Мээрим, пожалуйста, айтчы, кандай сүйлөдү мага жаңы келип? Өзүң кечип келдиңби биринчиден? Чейинки эфирде мен сага айттымбы, эмне болду деп.
Ал эфир вообще башка тема. Эгерде эфирде мен жөнүндө бирөө туура эмес нерсе сүйлөп салат же мени элге жаман көрсөтүп коет деген коркунучтарыңдар бар болсо, маселе мамилени чечиш керек. Ал башка. Адам деген чындыгында өзүнүн ичиндеги сезимдерин бул жака келгенде чындыкты гана айтат. Ошондой болдубу чын эле Мерим, кандай болду? Саламатсыздар, Анжелика айым. Саламатсызбы? Бул жерде келгенде ооба Бегимбай айтты, типа сенин сценарийиң менен сүйлөйбүзбү же дагы бир нерселер чыгып кетеби деп. Бул жерде Бегимбайдын деле күнөөсү жок, и Жанар эженин деле күнөөсү жок. Просто Жанар эженин көңүлү жок, и кыз кишиде ар кандай да, например, Мунарбек байке айткандай эле эси сүйсө, сүдүрөсө да жакшы көрөт. Просто Бегимбайда сезим жок болгон үчүн бунун ар бир кылган кылыгы противный болуп атты. Ар бир нерсеси. Бегимбай буну болсо ойлоп атты, типа мен эркекмин, мен добивать этем. Мен бир сөзүмдөн жаңылып алдым да. Бегимбайга айтып атканда мен жаңылып алдым. Жанар эже любит мужиков, а не пацанов деп сүйлөгөн сөзүм бар болчу. Аракет кылсаң жетесиң деген. Мен ал кезде Жанар эженин сезими жок экенин билчү эмесмин. Анан кийин мен билгенден кийин Бегимбайга айткам, типа может түмө эле коесуң деген смыслда болду. Анан Бегимбай жок, мен аракет кылам, мен ырчы жалдадым деп чалган мага Бегимбай. Чалып, ушу инелерим менен кетип атам, Жанараны чыгарып бер, бүт сюрприз кылам деп айткан болчу. Ал жерде чыкпаса деле хотя бы балкондон терезеден карап турса деле болмок да негизи. Сен ырдай берсеңер анан кийин акырын көрмөк да, карамак. Негизи мындай да, бул жакта эки эжекеси бар да. Бир эжекеси бул домдо жашайт, бир эжекеси бул домдо жашайт да. Мага точно билиш керек болду кайсы домдо экенин. Эки жана тең бирден ырдап кое берсеңер болмок да. Ошол. Эчтеке болбойт болчу. Жанара Бегимбайды жактыра албай койдуңбу? Жактыруу сезими болду эле негизи башында өзү. Же сен да бизди мындай кичине ойнотуп койдуңбу, кандай? Жок, ойнотуп койдум деп айтыш. Сезим болгон. Сезим эмес, просто мындай ага чейин биз паркта гулять эткенбиз да. Мен бирок аны катышуучу катары эле көрөт. И ошол жөнүндө да бир нерсе айтып кетейинчи. Бегимбайда өзү мындай непонятный бир нерселерди байкадым да. Ошол паркта жүргөндө астыбыздан бир кары эле чоң ата чыгып калды да. Намаз окуп келатса керек, анан токтогото калып эле, эме колун кармап эле, байке мен могуска үйлөнөйүн деп атам, табастык экен, калыгы кымбат экен деп эле ушинтип баштады да. Мен таң калып эле калсам, анан ушул кызга үйлөнөм, мен батаңызды өрүп коңуз деди да Жанар эжечи. Ушундай шок болдум да мен анан. Аны жөн эле айтып койсо керек деп анан өтүп кеттик. Жаңы эле оозумду жыя электе эмнеге антип айтып атасың деп ушинтип келе атсак, кайра бир эжелерди эки эжени астыбыздан токтотуп алып, алдан дагы монтип сурады да, прямчы бата бергиле, мен могузга үйлөнөм деди да. Ушундай билбейм, Жанарда же жана эжелерге жок, мен буну тааныбайм вообще деп айтайын десем же болбойт, буну карасам бул болсо тим эле мындай серьезный турат да. Анан билбейм, мындай нерселер мага негизи эле жакпачы да. Анан койчу деген сайын аягы бир жакшы болбой баратыр да могул нерсенин. Анан ошон үчүн мен мындай точкасын койдум да. Мага кереги жок мындай нерсенин депчи, мисалы. Бата деген бул пранк нерсе эмес. Бегимбай мисалы да бир жолу айтып коеюн, ошол жерден Канат байке деле пранк кылат го. Мен деле кылып койдум да, эмне дейт мага өзүнчө. Анан айттым, пранкты бата менен кылабы, мындай нормальный болсоң деп. Мен сага да бир жолу айтайынчы. Вот не надо все это. Негизи мен ошондо жанагы таанышууга сөз салып электен мурун Ынтымак паркта Арген байке кызыбыз болуп жүргөндө болгон окуя бул. Там гулять этип сейлеп кете бердик, анан бул жакта бир район бар экен, ошол жерде атайын жана шарттар менен жүгүрө турган беговой эме бар экен да. Анан жүрсөк бир ата чуркап жүрүптүр, ден соолугуна кам көрүп, анан намаз окуп дедим, андай эмес, чуркап жүргөн киши да. Анан колунда намаз окуган эмени кармап бараткан. Чарчаганда жок, намаз окуган болчу. Мен деле көзүм сокур эмес. Бегимбай, пожалуйста, азыр эмнени түшүндүрүп берейин деп атасың. Жөн эле өтүп бараткан киши деп айтып берейинчи, сен деле айтып бердиң го. Сен айтып бергениң башкача болуп калабы, айтсаң, азыр жөн эле бата сурадың болду. Кандай смыслда сурадың? Медаль эки сторонан сурап да, сен айтканың угушту, эми мен айтканым угуш, анан бир вывод чыгарышат да, туурабы? Анан кийин жанагы аксакал ата жүрүптүр. Анан негизи мен деген
чоң атамдын колунда чоңойгон болом да, моундай аксакал карыяларга, чоң энелерге жакынмын да, ошол кишилер менен жакшы сүйлөшөм, мындай тилин баттап алам да. Анан тарыхка да кызыккан үчүн жана ошолорго кызык темалардан сүйлөшүп, жакшы сүйлөшүп кетем. Анан ассалам алейкум, кандай эстеп эле жана сүйлөшүп эле, жакшы балам, кимдин баласың, жакшы бала экенсиң деп, анан ошол жерден тамашалашып, мен мына могузга үйлөнөйүн деп атам, ата өркөңүз деп, ошондой эле болгон аларчы. Ал жактан дагы арыраак барганда бир чоң энелер жүрүптүр, эми улгайган 90 ашкан өлөлүү улуу апалар экен да. Алар менен дагы негизи эле мен карыяларды көрсөм сөзсүз түрдө кайрылам да, колун кармап учурашып коем, салам берипчи. Анан ал апалар менен ошондой болуп, анан жакшы бала экенсиң деп, анан ошондой бул жак ошо таластын кызы, мен оштомун, ушундай кылайын деп атам, кандай карайсыз деп ата өрүп калат, андай болгон ачык. Тамаша көргөнсүң, э? Ошол анан ошо кары кишилерге жакынмын дегеним эле көргөзүп коеюн деген эми максат ошол болчу бул жерде. Жөн эле учурашып койсоң болбойт беле, сразу бата сурап бериш керек беле? Кечиресиздер. Могу жерде мен түшүнүшүм боюнча Бегимбайды мындай түшүнүп атам да. Баягы адам чындап жакшы көрүп калса, мындай жаш бала болуп, келеси болуп түшүнүп калат го. Ошол нерсени баягы мен чындап жакшы көрүп атканымы, что мен жашырбай атам элдерден деген нерсени көрсөткүзү келген окшойт да Бегимбайчы. Бирок аны мындай чындыраак экен деп күрүп айтканда да антип кабыл алыштын кереги жок. Жанагы балким со стороны көрүнгөндө, бирок бала мындай жаш кыял, тентек кыял менен сага жагынгысы келди да, бирок ошол жол мененчи, бир жагынан айткандачы. Балким сырттан странно көрүнүшү мүмкүн, бирок странный ал эле нерсеси болгон жок да. Жашынакай сүйлөп келатып эле, сага эмне кылып жаксам болот, кантип эмне кылайын деп туруп эле, аны туруп туруп эле кайра сен мендей таппайсың деп. Мен ошон үчүн ошондой вывод чыгардым. Ал андан кийин болгон нерсе. Ал нерселерди мен билбейм, өзүңөрдүн ортоңордо ал нерсе. Жанатан бери угуп отурасыз го? Ошону да айтып кетсеңиз, пожалуйста. Арды угуп отурам. Бул действительно жакшы көрүп калыптыр. Просто ошону түшүндүм мен. Ошол урматтуу катышуучулар, сөздү көбөйтпөйлү. Мен Жанарага сөз алып көрдүм. Бардык колуман келген аракетти баарын кылып көрдүм. Ар тараптан, алдынан болсо алдынан кылдым, болбой калды, капталынан болбой калды, үстүнө түштүм, астынан чыктым, болбой калды. Любой жактан. Анан ошол Жанара жакшы кыз. Кандай балага турмушка чыкса да ошол баланы хан кыла турган кыз да. Мен ошол нерселерди байкадым. Бирок эми көңүл экен, жакпаган сүйгөнгө сүйкөнмө деп коет го. Талапкерлерибизди күтөбүз экөөбүздөн. Талапкеримди күтөм. Жанара талапкер күтөт, Бегимбай дагы талапкер күтөт. Кээ бир учурда биздин катышуучулар менен мындай сүйлөшүп калабыз, эфир сыртында деле. Анан биздин көрүүчүлөрдүн арасында деле ар бир катышуучубузду мындай жакшы мүнөзүн дагы түшүнүп калган, анын кандай десем, толугу менен эле мынакей канчадан бери чогулуп атабыз, жарым жыл болуп калды, 2-сезонго делечи. Анан кимге кандай талапкер керек экенин дагы жазып жатпайсыздарбы? Анан көбүнчөсү сынайт да. Сында атканда айтат элем, сындабастан, эгерде чындап сиз Жанаранын колдоочусу болсоңуз, келиңиз, талапкер болуп келе албасаңыз, эч кандай деп сындабай туруңуз дегендей. Анткени эми бул жашоодо бир алманы деген экиге бөлүп таратып койгондо же дүйнө жүзүнө мындай кеткенде баары бир өзүнүн бир жарымысын тапмайынча көлөмү дагы, өзү дагы, өңү да, түсү дагы, составы да туура келбей эле ушундай болор экен да. Ар бир адам бул жашоодо өзүнүн мындай жарымысын тапсын деген түшүнүк ошондон келип чыгат болуш керек деп ойлойм. Экөөнү бириктиргенде чындап идеалдуу, бири-бирин түшүнгөн, жакшы түгөлөр биз жолуктук реалити долбоорунан чыгат. Жана ошондой эле биз кийинки түгөлөрүбүздөн кандай болот азыр, эмне болот, алар чындап бири-бирин таптыбы, жокпу, Кубанычбек айтырган. Табыштыңарбы, табышпай калдыңарбы, кандай болду? Кубанычбек, сөз сенден баштайлык. Саламатсыздарбы? Баарыңарга салам дагы бир жолу. Бизде таанышууланып атат, буюрса баары жакшы эле. Анан азыр видео болсо, бир видео бар эле, ошону көрүп калгыла. Видео бар экен бизде. Келиңиздер көрөлү. Бүттүргөн экөөбүздү сагындырган
Сонун. Ушундай жаңылыктар болуп атат. Айтурган кандай кыз экен? Айтурган жакшы кыз экен. Азыр эми пока аз эле болду, таанышууда жүрүп аткан кезибизчи. Анан бири-бирибизди билип атабыз жакындан. Айтурган. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Таанышуу жакшы. Биринчи жакшы жактарын айтып кетейин. Эфирден чыгып аябай көрүнүп жатты мага дагы. Болгондой өзүнүн мүнөзүн көргөзүп, аябай көп суроолорду берип, адамга кызыккандыгы көрүнүп турду. Сейил деген жакшы көрөсүңбү дегендей эле сразу эле сейилге чыктык. Үйгө чейин жөө бардык. Аябай узун сөзгө түшүп, сүйлөшүп. Анан биринчи күнү ошол биринчи суроосун берсе жообун ала электе экинчи суроосун берип мынтип аябай кызыгып аткан болчу. Анан кийин ошко кетти. Кийин ошко кетип, мен да жумуштан убактым болбой, ошо кече жакында эле жолуктук. Бир эле күн жолугушуу болду. Анан мүнөзү чындап мындай ачык мүнөз экен. Эң биринчиден мага жөнөкөйлүк жагы жакты. Алдынан тааныштар чыгып калыптыр. Биз сени кечээ көрдүк, азаматсың, сонун кадам кылдың деп аябай мактап атса, бул психологический көрүп алып эле мындай бир нерсе айтайын деп атканын түшүнүп эле өзү ассаламу алейкум деп барып учрашып, кандайсыздар, жакшысыздар деп учрашып аткандарыма аябай мындай баа бердим. Ошолор жакшы экен. Анан күндүн этеги бүткөндө үйгө кеттик экөөбүз. Анан үйгө барып мен ошо телефон менен кызыгып сурап аткандар көп болду да. Кандай болуп атат? Эжелерим, апчелерим таластан сурашып атты да, чалышып атты. Эч кимге жооп берген жокмун. Телефонду өчүрүп коюп, жалаң ошо сүйлөшүп жүрүп, анан үйгө келгенден кийин сүйлөшүп көпкө чейин убакыт мындай кеч болуп калды да. Анан мен өзүм убактым келди, уктай турган саатым мен сразу уктайм да. Анан ошентип уктап калган экем. Эртеси күнү аябай агрессивный ответ күттүм. Сен кыздай болуп мага жооп берип койгон жоксуң, кандай жетип алдың деп сурап койгон жоксуң. Андан кийин биз токтотобуз деп ушундай аябай агрессивный жактарын көрдүм. Анан сразу эле мындай көңүлүм суй түштү. Мен ошо таанышып эметтик, анан бир жумадай болду окшойт. Анан мен биринчи жазып өзүм аракет кылып аттым, постоянночу. Анан баягы Айтургандан биринчи мен жазып аракет кылып аттым, бирок Айтургандан эмнегедир эме келген жок да. Ответ келген жок да. Анан ошол күнү акыркы күнү жолуктук. Жолукканда жеткиргенде мен где-то 11-12 кеткем. Анан ойлогом, Айтурган эми жетип алдыңарбы деп жазып коет го депчи. Анан эртең менен да турдум, да карасам жок. Анан аябай кичине эме болдум да, баягы настроение болуп, кандай бул кыздын көңүлү жокпу же кандай деп. Эртеси күнү ошо мен чалып калдым. Бир нерсе сураш керек болуп, анан чалып ошо сүйлөшкөндө ошо сразу эле мындай агрессивный жооп берди да. Анан түшүндүрдүм, ачуусу келип мындай өзүмдү бир аз күнөөлүүдөй сездим да. Чындап эле сурап койсом болмок, оюма келди ал. Чалып койсом болмок, азыр сурап коеюнчу деп бир ооз ойлонуп аткам. Андан кийин ошо кайра түшүндүрдүм, эжелимдериме сүйлөшүп калдым, тигилериме сүйлөшүп калып, ошо мен уктадым. Анан ушун үчүн жаза алган жокмун деп түшүндүрдүм, бирок ага болбостон эле жок, биз токтотобуз деп ушмойдон мындай аябай мустак мамиле кылды да. Эркектер деле биз деле баягы күтөбүз кыздардан баягы мындай жакшы сөздөрдүчү, жакшы болуп калабыз да. Анан кыздар да ушуну эске ала жүрсөңөр, силер да жазып койгула, баягы обязательно эркектер жазыш керек деп эле отура бербейчи. Ошол менин оюм ушундай. Мен оюмду айтып кетейинчи. Бул жерде өкмөрдү месталар алмашып калыптыр да. Сен наоборот бул жеткенде сурашың керек, жеттиңби, кандай жетип алдың деп. Кыз киши качан отношения болгондо ошол жигит менен, качан ошол жигит менен отношенияга түшкөндө анан кийин чала алат да кыздарчы. Бизде ошондой кичине гордость деген бар эркекке, мындай сразу эле чалып жаза албайбыз да. Ошол үчүн сен наоборот аракет кылышың керек болчу. Ошол. Негизи жакшы көргөн кишиң болсо эми ал гордостька, анан эмеге карабай эле
жазат болуш керек. Кыздар да карайт. Суроо берсем болот бул жерде Кубанычка. Силерге ошо жазбай койгонуна ошончо агрессия көрсөттүңөрбү? Ошончо эмес, эми айттым. Силер Мага жазып койсоң болмок. көрсөтмөк турсун, азыр тонуңарды өйдө көтөрүп сүйлөгөнгөргө укуңар жокко дейм. Сиз бунун күйөөсү эмессиз же жигит эмессиз, бир күн жолугалы эле кечинде туруп сен мага жазып койбойсуңбу деп андай болбойт го дейм. Биякта эми укук тыгыбы деп кеттиң, ал укук дегенде мен мындай эле өзүм оюм айттым да, жазып койсоң болмок Сиздин мага. оюңуз эмес, сиздин оюңуз Ал балким мен деген ошону сүйлөгөндө антип голосуңарды көтөргөн ошону айтып атпаймынбы, сиз азыр эч ким эмессиз да деп. Албетте эч ким эмесмин, ооба, туура аныңа кошулам мен. Кубанычбек, силер айтурган менен чай ичип отурганда кандайдыр бир айтургандын бир нерселер жакпай калдыбы? Же эмне болду? Кандайдыр бир нерселерин байкап калдым дегендей сөздөр болууда да. Чынбы калппы? Негизи мен буга чейин көңүл калды. Негизи мен буга чейин баягы адамдын көңүлү деп өзүм жашоодо деле ушинтип жүрөм. Баягы көңүлү түшүп калбасын, айтпай эле коеюнчу деп биринчи талапкерим да ошентип эметкем да. Бирөөнүн көңүлү деп анан өзүмдүн көңүлүм баягы алып калып, өзүм көңүлүмдү карай турган киши да жок болуп калат экен да. Анан эми азыр жанагы боюнча айта кеттиңиз. Айтурган экөөбүз чайга киргенде мен атайын телефонумду өчүрүп, полетко коюп, анан нормально сүйлөшүп отурайын дегем да, Айтурган мененчи. Анан Айтурган улам эле телефонун карап, анан бирөө чалып калды, могулан элдин баары мени көрүп атат, могулан мага симпатиясы барбы же билбейм деп эле чалып сүйлөшүп баштады да. Анан мен ал жерден эми баягы эметкен жок, эмне сүйлөшүп атасың деп баягы мээрим айтып кеткенде анан эме болмок да, баягы мени эметип койду, токтотуп койду тигибу деп эметпесин, анан чукпай эле акырын эме видеону включать этип эле видеого тартып алгам да ошончу. Анан ошо бала менен ошентип сүйлөшүп отурду. Анан ошол кичине эме болуп калды да магачы аябай. Анан ошол бала менен сүйлөшкөндөн кийин анан мен ошол күнү жеткирип атпайм үйгөчү. Үйгө жеткирип анан ошонун баары эме болду да, баягы кошулуп кетти да. Анан ага чейин да ошо үйүнө жеткирдим, анан эртең менен кечинде жазган жок мага, анан эртең менен анан өзү чалып калды. Анан ошондо мен ошол жанагы сөздү айттым да, мага деле жазып койсоң болмок да, жетип алдыңарбы, мейли 3-тө болсо деле деп эрте жатып алдым мен тигиби деп айтты. Анан бирок айттым, эжем менен сүйлөшүп калды деп айттым мага, бирок айттым ошо эжең менен сүйлөшкөндөн кийин деле 1-де болсо деле жазып койсоң кичине мен жакшы болуп калат белем деп ошентип. Кичине басынып калган экенсиң да, сенин көзүңчө бирөөгө сен жөнүндө сүйлөп атса, видео менен чалышып сүйлөштү дейсиңби? Ооба, видеобуз менен. Ким эле ал? Ал деген менин инилерим, өкөлөрүм. Тууган? Ооба, алыс да. Ким тараптан? Апаңыз тараптанбы, атаңыз тараптанбы? Апам тараптан. Алыс турган болот, анан чогуу иштешип калганбыз. Анан ага чейин эле аябай жазышып, чалышып ушинтип атканда, анан алардын сааты боюнча алар сырт жакта да. Анан сааты боюнча аябай кеч болгондо уже биз жатып атабыз, бир көрүп коеюнчубуз, эмне кылып атабыз дегенден алып кыска эле жооп бергем да. Кандайсыңар депчи. Анан бул азыр балаңызды айтып атпайсызбы? Каты тийип калды депчи, бирок бунун деле экөөбүз тең кечинде автобус менен кеткенбиз үйгө. Андан кийин адашып Турамес жакка түшүп алыптырбыз. Мен ошол автобусто Турамес айтып алыптырмын да. Ушул барат депчи, өзүм районун жакшы билбегендиктен экөөбүз Турамес түшүп анан ал башка жака бурулуп бараткандан биз Турамес жака түшүп калыптырбыз деп ушинтсем, жаныбызда эже дагы сурап атканда, силерди көрдүм, катышыңар сонун болуптур деп ошо эже менен маектешип отурган кезде, мына ушунун айынан мен Турамес жака түшүп алдым, ушул айтты ушул автобусту деп мондай мени күнөөлүү кылып салды да. Анан ошол нерсе дагы аябай катуу тийди. Анан мен деле ал нерсеге эч нерсе деген жокмун сага. Ал жерде мен жакшы тамашалап эле айткам, Айтурган сен Турамес автобусду айтып койгон турбайсың деп ушундай жакшы маанилде айткам мен негизи күлүп. Сага катуу тийип калган турбай, кечирип кой. Ушул автобусту айтты, ошон үчүн отурдум, бул билбейт экен да шаарды деп мындай тамаша ирет болсо дагы аябай катуу айттың да. Жок, билбейт деп айткан жокмун. Айтурган сен Турамес автобусду эметип алган турбайсың, жүрүп түшөлү деп ошентип жакшы маанилде күлүп айткан болчумун да мен. Балаңызды аяп атасыз дедиңизби? Түшүнбөй калдым мен кичине. Эми балаңызды аяп атасыз дегендей кылып мындай кичинекей бала кылып койдум да Кубанычбекти. Бул улам мага Анжелика апам деп монтип эметип турат, даттанып турат да. Эми өкүл апасы көп деп атабыз го, буюрса үйлөнсүн деп атабыз, биздин максатыбыз. Бирок
этикага жатпаган нерсе деп ойлойм. Мен мисалы курбум менен отурайынбы же эжелерим мененби стол үстүндө видеого чыгып сүйлөшпөйм. Мен бир аздан кийин чалайын дейм, же сыртка чыгып барып сүйлөшүп келем да. Анткени булар силердин жолугушуңар болуп атат. Бул жерде маанилүү бир аябай олуттуу нерсе болуп атат да. Анан бул жерде ар бир секунда мүнөтүңөр дагы экөөңөргө гана арналып аткандан кийин үчүнчү адамды кошуп, анан адамдын көзүнчө ушул мага баягы сөз айтып атат, кандай ойлойсуң дегенде болбой калат го деп ойлойм. Силер кантип ойлойсуңар? Мен сүйлөп коеюн. Айтурган бул жерде Кубанычты ушундай мамиле кылды, грубо кылды деп деле күнөөлөштүн кереги жок деп ойлойм. Кубаныч деле видеодон көрүнүп тургандай жакшы эле аракетин кылыптыр. Анан бул жакта сен көңүлүң найзик болсо, бул жакта Кубанычтын эч кандай тиешеси жок. Көңүлүңө кандай сөз, жылуу сөздөрдү айтса, мындай катуу сөздөрдү айтса, сен өзүңө жараша алат экенсиң. Бул жерде Кубаныч жакшы эле аракетин кылып атат, өзүнүн жакшы эле аракеттерин биз деле көрүп атабыз сага болгон. Эгерде Кубанычка кыз жакпаса, анда сен менен башта эле таанышууга сунуш таштабайт деле болчу. Кубаныч жине келгенде мындай башкача эмоциясы бар да. Сага болгон отношениясында эч кандай мен грубость дегенди көргөн жокмун Кубаныч тараптан. Анан бул жака аяп атасыңар деп андай сөз туура эмес деп ойлойм, антип айтканым. Акмарал эже эмне кылып аракет кылды Кубаныч? Кубанычтын эми аракети башта эле чайга чакыруу болду. Анан кийин азыркы видеодон көрүнүп тургандай эле бул жерде экөөнүн орду алмашып турат го. Эркек киши деген мындай кичине кызга отношение кылганды үйрөнүшүңөр керек экен да чынында. Мындай кылганыңар мындай туура эмес болуп калыптыр көзүнчө. Анан кор сүйлөгөнүңөр анан сен жазбай койдуң деп таарынгандар эркек киши эч качан мындай эме болуш керек. Силер всегда өзүңөрдү биринчи коесуңарбы? Биринчи жазгыла, биринчи чалгыла. Анан кийин ошол баягы жана маршруткада дагы мынтип кызды дагы жаман абалга калтырып койсуңар да, ошол үчүн кичине отношение кылганды үйрөнсөңөр, кыздарга кантип сүйлөш керек, эмне деш керек деп ошол жактарын дагы. Бүт эле күнөөнү могу кыз жакка үйө бербейчи. Гүлүза мындай да. Көңүл өзүңөрдү ак көрсөтүңөр келе берет да, ошол жериңер вообще жакпайт. Мен каягымды ак көргөзгүм келип атат. Гүлүза мындай да, сага жооп бере кетейин. Мен автобустан түшкөндөчү күлүп айттым деп атпайм, алда аякта элдин көзүнчө бакырып айткан жокмун, сен автобусту туура эмес тамдап атырсың депчи. Сен айтып атасың эмне аракет кылган жоксуң деп. Аракет кылдым, мен өзүм биринчи постоянно жазып аттым, доброе утро, кайра кутман кеч. Бир күн болду. Андан башка жана башка депчи. Ошондой аракеттеримди кылып аттым да. Анан деген бул жерден деген аз эле убакыт болду да, биздики даже бир жумадан да аша элек да. Анан жөн эле вывод чыгарып берген болбойт, мынтип эле эркектер мындайсыңар, тигиндейсиңер, анан биздин укугубуз мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти эле, кыздар өзүңөрдүкүн эле ошентип сүйлөп салдым да азмагачы. Бирок аракет деген доброе утродон эле зависит этпейт го дейм. Ошондон зависит этет. Не чындыкты айтса чече алайсыңар эркектер. Чындыкты мындай. Чын дегенде кал жок. Көпчүлүк мырзалар мен ушул жерде баарын айтпайм мындай. Көпчүлүгүңөр кызга сүйлөгөндү билбейсиңер. Ошол билбеген айынан ушундай нерселер болуп атат. Ушул кызды деп. Аты ким эле? Айтурган эжени дагы туура эмес абалга калтырып эме кылдыңар да, ушул жерде жаккан жок. Анан бүт күнөөнү кыз кишиге эч качан үйбөгүлө, бул кыз киши сага ошол үмүт кылып эми таанышууга чыгып келейин деди да, анан сен келип алып туруп мага ушинте деп анан кийин кылган туура эмес. Эми кандай десем, бул жерде бир болбогон эле проблема болуп атат да. Эми автобуска чыктыңарбы, түштүңөрбү, ал эми өзүңөрдүн ишиңер да. Эми тарына турган эле нерсе эмес да. Эркектер мындай кылдыңар деп, эми Гүлүза койчу, эми эркектер мындай кылдыңар. Көпчүлүк эмес, эми өзүн эле айтып кой просто. Эркектер кылып атабыз колдон келишинче ушул жактачы. Гүлүза ошол Алтайдан бери айтып берчи, пожалуйста, момундай балдарсыңар деп. Сен мен эмнемди көрдүң? Вот именно неге мындай чындыкты айтсам, эмнеге андай эмес, мындай эмес деп ошо эмнемди көрдүң, мен жаманмын. Мунарбек, мен сага айткан жокмун. Жамандык кылган эмнемди көрдүң, мага айтып берсең. Өзү кандай болсо ошол адам өзүнө кабыл алсын деген эле маанидейт. Анан сен айттың, сен мындайсың, сен мынтпедиң деп айткың келбейт. Сен айтып атпайсыңбы, эркектин бүт баарына Кыргызстанда 7 миллион эркек болсо, ошонун баарына сөз тийгизип атасың да сенчи. Эркектин баары андай эмес да, негизи саман делчи. Көргөн ушул жердегилерди айтып атам да, примерно кылып, мисалы, сен айтып атам пример. Кубаныч. Мен өзүм айттым, мен эмнелерим жакпай калды, ошолорду айтып бер да, момундай. Сен өзүң айттың го азыр. Могу эже деле айтып берди го, эмне болгон, кандай болгон. Биякта мен күлүп туруп айттым деп атпайм, автобустан жарылаган. Чындыкты туура кабыл алып үйрөнгүлөчү эркектер.
Кубаныч. Чындыкты туура эле кабыл алам. Чындык болуп жатат. Мисалы мен айткым, мисалы такси менен кеткиле Жок, мен ошону дагы айтайын десем, азыр көпчүлүк элдер мынтип жаман көрүп ошентет да, бирок бул жерде чындык болуш керек да. Например, сен 26-дасың, Сен дагы үйлөнүшүңө да 2 жыл мындай нормально болот да, эгер 2 жыл дагы жүрсөң, мындай эгер сен кичине ушунчалык чын эле үйлөнгүң келе атса, кичине иштеп азыр бизнесиңди баштадың, кичине ордуңа туруп, анан кийин кыз менен сүйлөшүп, такси менен үйгө жеткирсең туура болмок. Эмечи бияктан деген маршрутка менен жеткирсем эмне болот? Жо сен айтып кетти, такси менен жеткирсем депчи. Мындай кылалы. Гүлза менен ачпай эле кой. Сага жакшы совет. Бул да эми өзүнүн оюн айтып атат, эми кыздар. Мен өзүм айтып коеюн, мен айтышкым келбей эле, просто Гүлиза деген аз сен антип эметпе, мен эмем чүрбө да. Такси менен жеткир, анан сен тиги бу деп. Анда бир жолу айтпайсың 570 менен жеткир деп. Жок, адан эч нерсе жетпейт ал. Ушундай балдар керекпи же кандай ушундай? Жок, Куба байке. Жок, мен ал жерде мен деген гүлайт этким келди. Айтылган менен гүлайт этким келди. Шаарды аралап гүлайт этким келди. Сүйлөгөндү билесиз, бирок укканды да үйрөнөбүз. Гүлиза эже бул жерге сизге айтып атат. Если ошол жерде сен жолду таппай, адашып атсаңар, кызды күнөөлөбөй эле такси менен эле кетип калбайсыңарбы деп айткысы келди ошойт. Мен бул жерден кызды айтурганды айткан жокмун. Биз ошондой эле түшүндүк да, Гүлиза эже айтканын. Айтурганды айткан жокмун мен. Ким мерим? Сен күнөөлүүсүң, могу маршруткага отуруп алыптырсың, тиги бу деп айткан жокмун. Анан сен дагы ага чейин айтып атасың, тиги эме депчи. Такси менен тиги бу депчи. Такси бир жомтут биякта. Биз гүлайт эткибиз келген. Адашып атабыз деп атпайсызбы? Адашып атабыз эмес. Айтканды күнөөлөп атпайсызбы? Мен күнөөлөгөн жокмун бул жерден. Туура эмес, отуруп алыптырбыз, айтурган деп айтып атам мен. Ошо туура эмес, отуруп алыптырбыз деген үчүн биз сизге айтканда такси менен эле кете бербейсиздерби деп. Биз такси менен кеткибиз келген жок да бияктан. Өтүп кеткен нерсени талашпай эле коелук, Бул жерде адамдын эмесине да караш керек да, мисалы, бири-бирин дополнять этип. Бири-бирин толуктап туруш керек адам, Мисалы, Айтурган эже өзү деле айтып кетти, мен мурун балдар менен сүйлөшүп көргөм деди. Демек сиз түшүнөсүз балдардын тилин. Кубаныч байке сүйлөшүп көргөн эмес, ошол үчүн бул айтып сала берет. Анан келгиле ушул жерде бир өзүбүздүн бир характерибизди слишком эле өйдө кылып коюп албай. Жок, Айтурган эчтеке деген жок. Биякта жок, Кубаныч байке эле дароо айтыптыр, мен таанышымды токтотом болду деп, ошондо бул жакта кет деп атат да, биякта лапкер болуп келе атат да. Ошондо Айтурган эчтеке деген деле жок, мындайча айтканда бүгүнчү. Бирок Кубанычбек байке деле бир өлө катуу бир нерсе айтыптыр деп мен азыр ойлоп аткан жокмун да. Любой эле адамга, кыз болобу, эркек болобу, баардык адамга бир мээрим керек турабы? Эркек тез эле таптакыр эле бир таш боор адамды элестетпеш керек да. Эркекке деле бир жакшы сүйлөп коюш керек деп ойлойм мен арасындачы. Кубаныч байке жакшы сүйлөп коюңуз, мен ошентип биз ошо бирөөгө акыл үйрөткөндө аябай эмес. Ошентип айтам да, Кубанычбек байкеге внимание керек. Внимание керек. Жашоодо өзүбүз ошол нерселерди колдонолук, колдонуп көрөлүк, кандай ал кыйын ошол нерсени жасаш деген. Кээ бир адамдар өзүнүн текеберчилигин такыр сындыра албайт экен да. Бирөөгө айтат экен, моундайраак болуп койсуң, кээде ийкемде болуп кой да, көз жумуп кой дейт, бирок өзү ошол нерсени жасай албайт. Өзү кымындай нерсеге көз жума албайт. Бирөөгө ыймандай сабыр деп тим эле дабат айткан менен, бирок айтып атпайбы, айтканын ук, жасаган жасаба дегендей. Эми Кубанычбек, менин суроом сага эле болуп атат, азыр түшүнүктүү баардык нерсе эле. Бул жерде эми сүйлөшүүнү токтотом деген инициатива баягы айтуу сен тараптан болуп атат. Эмне кылабыз? Бул жерден азыр мен жана айта кетпедим, баса белгилепчи, убакыт аз болуп калды депчи. Убакыт берелик, Эми Айтургандын да өзүнүн баягы жеке ою бар болуш керек, ичиндеги өзүн да угуп көрөлү, анан мен баягы кыйнабайм да. Ооба. Айтурган мисалы үчүн бир баягы ушундай чалуу болуп калса тууганыңыз тараптан дароо эле Кубанычбек менен тааныштырып кое бериңиз. Чогуу болгон жакшы да тема. Дароо эле бул менин тууганым болот, Кубанычбек таанышып ал, ушундай алыскы жактан чалып атат деп аны студиядан айтпай эле ошол жерден чечип алсаңар болот да. Ошол жерден чечип алсак болмок, мен буга да айттым. Азыр түшүнүшүп алдык. Айтурган да өзүнүн жасап алган катасын билди, туурабы? Көрсө Кубанычбекти ушундай башка мырза менен сүйлөшүп, стол үстүндө бир маеги жакпай калыптыр Кубанычбекке. Кубанычбек түшүнгөн жок ал тууганы экенин, туурабы? Эми эмкисинде мырзаны кызгандырбаш үчүн жакшынакай чайга сен барып аткандан кийин кээ бир нерселерди токтотуп туруш керек деп ойлоймун. Бир жума берелик силерге. Айтурган ою. Айтурган. Бир жума береликпи? Эмки жумага чейин. Дароо эле баардык нерсе болуп кетпейт. Москва дароо эле курулган
эмес деген сөздү баарыбыз жатка билебиз. Мамилелер деле дароо эле болуп кетпейт. Биякта бизде биринчи урушуп жүрүп, бири-бирин жек көрүп жүрүп, андан кийин түгөй болуп кеткендер дагы болгон. Отурган Кубаныч жаман деле бала эмес. Бир мүмкүндүк берип көр. Кубанычтын биз характерин билебиз да, бир характер бар, резкий бала. Бир нерсе болсо болду, болбосо болбойт деп сразу чечим чыгарган бала. Да бир жолу мүмкүндүк берип көр, бирок аябай жакшы бала. Кыздарды жакшы сыйлайт, билет, кимге кандай отношение кылышты билет. Бир өкөңөртөндөн кеткен экен да, бирөө жактан эле эмес, ошондуктан. Эгер сага катуу сөзүм тийип кетсе, кечирим сурайм. Айтурган жооп Мен да эсиде айтурганды катуу капа кылып алсам да, азыр да элдин астынан, силердин астыңардан кечирим сурайм, жигиттик кылып. Ошол акыркы сөзүм ушундай. Мейли, көрөлү бирчима дагы. Келгиле, ордуңарга узаталык. Ордуңуздан турганыңыз туура эле болду. Анткени азыр мен баарыңыздар эле ордуңуздардан туруңуздар дейт элем. Көпкө чейин отуруп калдык окшойт. Ооба. Эмкиде мен ойлоп атамын, дагы бир эфирлерибиз түз эфирдин аки форматында азыр жүрүп атпайбы? Анан дагы көбүрөөк чыккылачы эфирге деп суранып аткандарга мындай студиябыз жаңыланып атат, кеңейип атат, жарымсында туруп жүрүп, басып жүрүп, балким сүйлөп, биякта мамилени чечип, анан бул жакта отуруп, балким ушундай чоң мүмкүнчүлүктөр болуп калаттыр. Ошонун баардык баягы шарттарын түзүү үчүн бизге демөөрчүлөр керек, бизге ушул биз жолуктук реалити долбоорун колдой турган дагы жакшы компаниялар, инсандар керек. Андыктан ушул төмөндөгү номерлер менен байланышыңыздар. Биз сиздер менен кызматташканга даярбыз. Мен экранга жакыныраак келип атам, силер катуу кол чапкыла, себеп дегенде бизде талапкер бар. Кол чабабыз. Самат 28 жашта. Оштон бери келди. Самат, саламатсызбы? Мен талапкер келген сайын сүйүнөм го. Саламатсызбы? Самат, саламатсызбы? Аман эсен келе алышыңыз менен бул биздин микрофонубуз. Микрофонго кенен сүйлөй бериңиз. Анан ушундай эрктин баарын топ-топ, күчтүн баарын топ-топ келишиңизге караганда бул катышуучубуз аябай эле сиздин жүрөгүңүздөн орун алып калса керек. Ооба. Катышууну бир көрүп эле өзү негизи биринчи көзүмө жылуу учурап баягы сезимдер болгон. Күтүп жүргөм, ошол убакыт келиптир, күч топтоп келдим. Кененирээк өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, каякта иштейсиз, Ошто жашайсызбы же ошол жактан болосузбу? Мен өзүм негизи Оштон болом. Азыркы убакта Бишкекте временно иштейм. Өзүм 96-жыл болом. Ооба. Жашым 28-де. Үйлөнө турган мезгил келип калыптыр. Күзгүгө той деп ушу аракетти кылып атам эми. Ким билет, жылдызыбыз туура келип калган болсо. Каякта иштейсиз? Азыркы учурда таксиде иштейм. Таксиде иштейсиз? Талапкерибиз эгерде мындай катышуучубуздун жакшы жообун алып калса, троллейбуска, автобуска отурбайт экен. Жок. Астыңкы месте отуруп кула калса. Жаныңызды салып жүрөт экенсиз да, жеткирип, жумушуна алып кетип да. Ушундай аракетчил биздин Кыргызстанда мырзаларыбыз чындыгында мындай сыймыктандыра тургандай ак эмгеги менен ошентип баягы өзүнүн максаттарын коюп, ошолорго акырындан түгөйүм менен жетем дегендерди баягы угуп кубанам да. Анткени бардык жакшы нерсени бир эмес, эки адам болуп жасаса абдан сонунда. Бул кол чап коелучу. Бул айымдын мүнөзүн эле айтсаңыз түшүнүктүү болот балким. Билбейм, өзү негизи биринчи көргөндө эле негизи адамда жактыруу сезим болот. Анан мындай караганда сырткы келбетин жактырдым. Анан негизи өзү адам несин жактырганды эле билбейт экен бир көргөндө. Тартылуу сезим болду. Ошого акыркы күндөрү ар бир эфирди карап көрдүм, кандай ситуациялар болуп атат, оны да көрдүм. Анан ошол болгон, ошол сырткы келбети, анан несин жактырганым дейм
кандай деп айтсам мен өзүм деле билбейм, бирок негедир тартуу сезим болду да. Ооба, сүйүп калганда билбейсиң, эмнесин жакшы көрүп калганын. Жактырганда сүйгөндө билинбейт окшойт, бирок жакты. Ким деп ойлойсуздар? Бир-эки вариант болсун, анан дароо эле айталык, чакыралык бул жака. Саламатсыздарбы? Акмаралга келген го. Ассаламу алейкум. Кармелита деп ойлоп атам. Мен Жанара деп ойлоп атам. Бегимбай? Менин оюм боюнча дагы Акмарал болуп атат. Ошол Акмаралдын ордуна мен Ванга болуп турайын. Менин оюм боюнча мага келди. Бизде окумуштан бурулуштар болуп кетчү эле орто жолдо. Көрө жатарбыз. Бүгүнкү биздин эфирибиз кандай аяктайт? Айсыл айым? Негизи башы боштордон жаштарыбыздан Акмарал менен Гулиза айым калыптыр негизи. Сизчи? Жаштарыбыздан. Эми бул жак жашыраак экен деген. Гулиза айымга келди го деп ойлоп атам да. Айта бериңиз. Мен үмүткер болуп, ооба Кармелитага келдим. Гүлүңүздү алып келсеңиз болот. Кол бош келбей, ичине бере турган. Гүл менен келген экенсиз. Бул жакта кызылы дагы бар экен, агы да бар экен. Түрдүү тоо гүлдөрүн баарын терип келген экенсиз. Мынакей, бир букети биякта турат. Экинчи букет биякта. Бүгүн гүлгө байыдык. Стористерим жалаң гүлгө толо турган болобу деп койдум. Ошондой эле болсунчу. Айтат го, аяк затынын кучагында наристе болсун, же гүлдесте болсун дегендей экөө тең болсун. Кармелита. Саламатсызбы? Самат. Саламатчылык. Самат, Самат. Мени тандап келгениңизге чоң рахмат. Эркиңиз күчтүү мырза экенсиз. Молодец. Вкусуңуз жакшы экен. Жалпы мени мүнөзүмдү бардыгын жакшы эле билип, байкап, анан келдиңиз да. Ооба, бардыгын байкап, көрүп, билип, ошо дайыр болуп эле келдим. Кудай кааласа, баары жакшы болот деп. Таксист болуп жумуш кылам дедиңиз, Ооба, пока временный Бишкекте таксист болуп иштейм. Кудайым буйрса, алдыга койгон бир жакшы чоң максатым бар. Өзүм негизи мурдатан эле ниет кылып, кичине мындай алды койгон максатым ошол баш кошуп үйлөнгөндөн кийин ошол максатыма эме кылсам, баштасам деген эле үмүтүм. Азыр пока временный Бишкекте таксиде. Негизи профессияңыз эмне? Профессия, мен 11 бүтүп эле окуган эмесмин. 11 бүтүп эле армияга кеттим, чет өлкөдө иштеп, ошол. Хорошо. Үй бүлөңүз жөнүндө кичине айтып берип кетсеңиз. Мен үй бүлөм жөнүндө атам, апам Ошто. 4 бир тууганмын, 2 кыз, 2 бала. Чоңу мен. Ошол 2 эжем турмушта. Үйдө келин керек. Кийин үй бүлө болуп, өзүңүзчө үй бүлө куруп кеткенде кайсыл жакта жашайсыз? Ошто же бул жактабы? Ошто биринчи баш кошкондон кийин Ошто эле ошол жубайым менен ата энем кызматын аткарыш керек. Кичи иним үйлөнгү чейин, үйлөнгөндөн кийин ал жагын жубайым менен ким билет, ишим бул жака эгер болуп калган болсо, ар кандай ал жагын убакыт көрсөтөт. Мурунку мамилеңиздин токтогонуна көп болду жана жаңы мамилеге канчалык даярсыз? Негизи ушмалга келип бир мындай серьезный мамиле куруп көргөн эмесмин. Негизи окуп 11 бүткө чейин кичине баягы тоопсуй деп коет, кичине жактыруу болгон. Анан кол кармашып, парк жанакындай 1 ай, 2 айлап мындай серьезный мамиле болгон эмес. 28 жашка чыккычакты эмнелерди кылып жетиштим деп ойлойсуз? 28 жашка чыккычакты мен чет өлкөдө иштеп ушул үй курдук болгон ошол дагы ошол экен. Өзүңүздүн апаңыздын ыраазычылыгын ала алдым деп ойлойсузбу? Жана мамаңыз менен мамилеңиздер кандай? Мени көрүп билип. Апамдын ыраазычылыгын пока ала элекмин. Бирок апам силер жөнүңөрдө эч кандай жаман ою жок. Анан андай экен, мындай экен деп эч кандай
терс ойлору жок, жакшы эле түзө эле кой. Кудайым буйруса ошол кыз тап күзгүгө үйлөнөсүн деп ошо силерди тандап келдим. Так жооп болду окшойт. Мага суроолоруңуз болсо? Суроом жок. Сиз көшөгөнүн ар жагында отурдуңуз, өзүнчө бөлмө болгону менен ал жака дагы атайын бияктагы болуп аткан нерселерди андай сизге дагы угуздук, бардыгын түшүндүңүз. Буга чейин Уланычбек менен Кармелита ушул жерде отурушту. Экөөнүн сүйлөшүүлөрү, мамилелери боюнча билесиз. Уланычбек дагы Кармелитаны жакшы көрөт. Ооба, буга чейин ким менен сүйлөшүп көрдү бардыгын билем. Ким жактырышын. Эми ага деле күрөшөбүз, Кудайым буйруса. Эми мен тандап келатам, эгер бул жагын убакыт көрсөтөт. Кубанычбек айтканда, талапкер келсе, мен экрандын ар жагында отуруп, айтып же комментарий жазбай, студиядан эле оюмду айтам депчи. Эгерде Эми кандай оюн айтса деле, анын эч кандай мага оорчулугу жок. Не десе дейттир, эми дей берсин. Ассаламу алейкум, Самат. Алейкум Кош ассалам. келипсиң. Бияка талапкер болуп кадам ташташты мен өткөн эфирде көрө алгам. Бул да чоң эрдик. Анан Кармелита жөнүндө көп маалыматың жок экен. Бирок Кармелитанын мындай талаптары көбүрөөк көңүл бурдурууда. Анан канчалык деңгээлде көңүл бура аласың? Кармелитага күндө эле көңүл бурам го дейм. күндө эле көңүл бурам дейт. Кантип көңүл бурасың деп да өзүңө? Кандай мамиле жасаш керек негизи? Жигит кыз балага? Кыз балага. Эми кыздын кыркчачы уулу дейт. Кыз балага сылык мамиле, өз негизи кыз бала назик келет, катуу копол сүйлөгөндүн эч эмеси жок. Кыз менен эч кандай бир эми баары эле айтат, эми кыз кичине сүйлөп койсо эле тигиндей андай дейт, эми негизи ондой характер жок. Баарына эле даярмын, эми кандай мамиле курушты эми өзү мындай сөз менен эмес, эми практика көрсөткөнгө аракет кылам. Иш жүзүндө, Кармелита кандай жооп айтат деп ойлойсуз, Мунарбек мырза? Саламатсызбы? Самат, кош келипсиң. Саламатчылык. Мен суроо бергим келди Саматка. Таксиде иштейт экенсиз, такситтер бабник болот дечи эле, буга кандай карайсыз? Ооба, бул эми илгертен сөз калып кеткен, бирок бабник деп бул жөн гана сөз, Кудай сактасын андай нерседен. Негизи өзүм кыз менен таанышканга дагы мындай тааныш көргөн эмесмин, мындай тааныштан күчүм жетпей билбейм, мындай ортого бирөө түшүп эле мындай тааныштык болбосо, өзүм негизи кыз менен таанышып көрөлүк же мындай деп мындай нерсе болгон эмес ушу жашка келип. Мен билбейм, сени карап туруп андай кыздар менен жүрбөгөн бала деп элестете албайм. Негизи жакшы эле опыт бар окшойт. Опыт эмес, эми бул билбейм, эми ар адам ар кыл, бирок менде андай нерсе жок. Кудай сактасын. Анда экинчи суроом, Кармелита ушуга чейин канча бала менен сүйлөштү сенин алдыңда? Мен алдымда 2 бала менен эле сүйлөшкөн көрдүм. Сен азыр канчанчысың, ошону айтып билесиңби? Мен билбейм, эми 3-сү болсом керек дейм. Кармелитаны көптөн бери тааныйсыңбы негизи? Мен негизи өзү бул промо эфирде биз жолуктукту башынан баштап эле сериал сыяктуу көрбөйм. Кызык жерлер эле интернеттен көрүп калам. Ошо акыркы күндөрү Кармелитаны ошол бул жак менен Кубанычбекпи? Уланычбек менен таанышуу болгонун көрдүм да, анан ошол жерден эле сразу чечим чыгарып келдим. Мына ага чейинки таанышууларын ошол бир гана Арген менен таанышкан ошолун көрдүм. Болду, ага чейинкилерин көргөн жок. Жакшы. Анда негизи билбейм, Кармелитага кандай бала керек? Шустрыйын дагы сүйлөштүрүп көрдүк. Жоошун да сүйлөштүрүп көрдүк. Кайра дагы бир жоошун сүйлөштүрүп көрдүк. Эми өзүң эптеп кетесиң деген ойдобуз.
бактылуу эле болгула. Аракетке берекет дейт, Кудай буйрса баары жакшы болор дейбиз. Кармелита бүгүн талапкер келет деп ойлодуң беле сага? Жок, бүгүн талапкер келет деп ойлогон эмесмин. Акмарал эжеге келди болуш керек деп ойлонуп аткам мен. Эмнегедир Саматка кандай көз караш болуп атат азыр сенде? Келечекте кандай мамиледе болууну көрүп атасың? Достук, тааныш? Билбейм, бир сүйлөшүп көрүп туруп, анан кийин чечим чыгарыш керек го. Азыр айта албайт экенмин. Демек, Самат ушундай гүлүн көтөрүп, чай ичип келүүгө чакыруусун узатып атканын түшүнүп атабыз. Жообуңуз кандай болот? Интрига кармап отуруп койбоймунбу, тесилип элечи. Мен суроо берсемби? Кармелита, сен вкусуңдагы жигит деп ойлойсуңбу, Самат? Сага сырткы келбети жактыбы? Мен негизи ушу сырткы келбетке карабайт экенмин. Өзүм айтып коеюн, сизге чейин мен биякта 3 бала менен таанышып көргөммүн. Биринчи Нурсейит байкеге талапкер болуп келгем. Нурсейит байке таптакыр башкача, Арген байке такыры келбейт. Уланч байке совсем башка да. Ошол үчүн мен сырткы келбетке карабайм. Сүйлөшүп көрөбүз. Анан мүнөзүбүз келишип калса, балким күзүндө үйлөнүп кетебиз деппи. Ана жооп болду, Ушул жерден эле микрофондорду коелукчу ордуларына. Не дейсиз? Бизде ушундай катышуучубуз Кармелита аябай эле эфирлерибизди ачыктап, тарс-тарс сүйлөп, болгондой эле оюн айтат. Сыйлайбыз, азаматсыз, мындай бизде айтып коет эмеспи? Жашына карабастан дагы зирек дегендей. Жолугушуу кандай болот? Негизи эле Кармелитага билесиз, айым, мындай биздин кызыбыз жаш болгондуктан аябай жакшы мамиле жасаш керек. Кол чаап туруп баарыбыз узаталы. Мен де бүгүн өзүмдү бир кыздай сезип атам. Кубанычбек турбай да койду ордунан. Турбай. Башында биз Канат экөөбүз бул долбоорду ачканда мындай оңой эле ойлогонбуз да, тааныштырып коюп эле, анан кийин бири-бирин көрүп калышса, ичара жакшы көрүп калышса той беребиз. Бир мынчалык сезимдердин кыйынчылыктарын ойлогон эмес экенбиз. Азыр мен мындай Кубанычбекти да карап, билбейм. Талапкер күтөм деди, Кармелита талапкер келди, кетти. Биз болсо Уланычбекке талапкер күтөбүз. Балким сүйлөшүп көрөттүр. Балким маңдайыбызга жазган нерсени көрө жатарбыз деп дайым айтабыз. Бирок биздин пландарга, ойлорго, элестеткен жашообузга караганда дагы албетте жаратканыбыздын дагы планы алда канча туура жана ошондой болуш керек дегенге баш ийеткенбиз. Биз жолуктук реалити долбоору сиздер менен эч кандай коштошпойт. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Апамдын чайынын ар бир тамчысында мыкты көз ирмемдер, унутулгус сезимдер камтылган деп айтамын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө аялзатка назик мамиле жасоо темасын көтөргөн ошол Жанара сага чайды ыйгарабыз. Биздин долбоорубуз ала качууга каршы жана зордук зомбулукка дагы каршы. Эмкиде көрүшкөнчө.